Алтын, валюта, жумуш, Турцияга барып, жана футболка, тиги шмотка алып келип сатып, биз ошонун баарын жүргөнбүз. Өтө орой тил менен SMS жазат экенсиз да? Эми аны момундай катып айткам. Монту жөн отурбай жооп бербейсиңер. Ошол эле анан эмнеси жаман. Ишкерлерди колдоо эмес, ишкерлерге кайра көбүрөөк басым болот. Мен өзүм ката кетирип алдым. Миллиондогон акча бюджетке түшпөйт атат УМСтин бюджетине. Президент менен сүйлөштүм, баары маселе жок. Маселе жок. Баары иштей бер, баары жакшы. Эми президент кандай десе, президенттин айткан сөзү талкууга жатпайт деп айтабыз биз. Урматтуу боордоштор, бул жарнама сиздер үчүн. Адамды бактылуу кылган иш болот, күлкүнү көрктүү кылган тиш болот. Сиздердин күлкүңүздөргө көрк кошууга Ваш стоматолог клиникасын сунуштайбыз. Ваш стоматолог тишиңизге пломба коюу, имплант кадоо, брекет кадоо кызматтарын көрсөтөт. Мындан сырткары урология жана гинекология бөлүмдөрү дагы бар. Дареги Москва шаары, Лухмановская метросу, Светозерская көчөсү 32. Телефону +7 925 960 0075 +7 925 891 88 84. Тишиңиз оорутпай калса эле беморал жүрө бербеңиз. Тиш сыйлаган зор болот, тиш кордогон кор болот. Саламатсыздарбы? Мен Атыжон Мыдрисаков. Мындан бир нече күн мурун Ош шаардык кеңешинин депутаттары Ош шаарынын мэрине ишеним көргөзбөө жөнүндө чечимин чыгарып жарыялашты. Менин билишимче, бул Ош шаарынын тарыхындагы эң алгачкы окуя. Эми мындан мурун Талай Сарыбашевка дагы ушундай ишеним көргөзбөй койгон окуя болгон. Бирок ал ошол кездеги революциянын шарданы менен болгон. А бирок азыр мындай күчтүү бийлик турганда, анан ошол күчтүү бийликтин өзү алып келип дайындаган шаар башчыга каршы шаардык кеңеш мындай ачык каршы чыккан учуру бул биринчи жолу болуп атат да, мен билгенден. Туугандар, эгерде сиздерде дагы монтип машиналарыңыздар бузулса, азыр уста издештин, ага убакыт коротуштун кереги жок. Ал үчүн болгону мындай чөнтөк телефонуңуздарды аласыздар. App Store же Google Play'ден эле автомен тиркемесине катталып туруп, каалаган устаны тандап аласыздар. А эгерде сиздер дарбаза курдурабыз десеңиздер, же болбосо эшиктин алдына ферма жасатабыз десеңиздер, анда кайра эле ошол App Store же Google Play аркылуу ширетме тиркемесине киресиздер. Кирип каалаган ширетүүчүнү өзүңүздөр тандап аласыздар. Тандап алып чакырсаңыздар, өздөрү келип ишиңиздерди бүтүрүп берет. Мурдагыдай туугандардан, тааныштардан ширетүүчү издештин азыр кереги жок. Азыр эки жак тең тирешип турат. Эки жакта тең азыр түшүнбөстүктөр бар. Бир жагынан алганда шаар башчынын тарапташтары, айрым блогерлер чыгып алып ушу шаар башчыны аябай мактап, аябай муну айга күнгө теңеп аткан учурлары дагы бар. Анан экинчи жагынан алганда ошол шаардык кеңештин депутаттары дагы өздөрүн коргогонго аракет кылып, жанагы элге түшүндүрүш үчүн жана маалымат пресс-конференция дагы беришти, маалымат жыйын өткөрүштү. Бирок андан натыйжа чыга элек. Азыр эки тарап тең бири-бири менен сүйлөшпөй, эки тарап тең бири-бири менен урушкан, ошол аралары муздак абалда турат. Эми азыр кирейин, шаар башчыдан жоопторду алайын, шаардык кеңештен жоопторду алайын. Жүрүңүздөр. Урматтуу мэр, сиз келгениңизге 1 жылга жакын убакыт болуп калды, дээрлик 1 жыл болуп калды да. Анан демек баягы 1 жылдык иш менен баласак деле боло берет дейм шаардын тургуну катары. Ооба, эми өзүңүз балайсыз да. Анан мен өзү негизи башка мэрлерге караганда сиздин айырмаңызды чечкиндүүлүктөн көрдүм. Баягы кайсы бир ишке келгенден кийин мындай батыл киришет экенсиз, чечкиндүү экенсиз. Анан мындай буйдалбайт экенсиз. Аныңыз жакшы экен. Бирок азыр башка иштер дагы бар экен дейм. Мен эми суроо бербей кое албайм. Идеалдуу эчтеке жок. Ооба. Азыр мен сиздин бир оң катаңызды эсептедим да, эми өзүмдүн баамда. Эми ошолор боюнча суроо берейин деп турам. Азыр сизге жанагы ушул шаардык кеңештин депутаттары ишеним көрсөтпөө жөнүндө чечим чыгарышты. Анан ошол боюнча мыйзамды карап көрдүңүзбү өзүңүз? Ишеним көргөзбөгөндөн кийин кетиш керек бекен же дагы бир нече эмеси барбы? Андай жок. Эми президент чечет, мамлекеттин жетекчилери чечет. Анда көркөн эмне ал ишеним көрсөтпөө же көрсөтүү эмеси кандай күчкө ээ? Мааниси эмне болуп калат? Жок, эми ал сунуш киргизет да алар. Ошо азыр анда сиздин статусуңуз мындай кандай десем бир чечилбеген абалда турабы? Жок, сүйлөштүм, президент менен сүйлөштүм, баары маселе жок. Маселе жок. Баары иштей бер, баары жакшы. Азыр Ош шаарынын мэринен чыктык. Анан мэрдин сөзүн уктук. Өзүңүздөр азыр көп болосуздар. Азыр эми мен Ош шаардык кеңешине дагы кирейин. Ош шаардык кеңешинин төрагасы бар.
Анан бул кишинин дагы сөзүн угалы. Эмненин негизинде мэрге ишеним көрсөтпөй койдуңуздар деп. Анан эми канчалык туруп бересиңер? Аягына чейин тура аласыңарбы, тура албайсыңарбы? Ошол чечимиңерди коргой аласыңарбы, коргой албайсыңарбы? Негизи эле дооматтын негизи жөнү эмне болду? Ошону сурап эле жүрүңүздөр. Эми президент кандай десе, президенттин айткан сөзү талкууга жатпайт деп айтабыз биз. Не дейбиз эми? Талкууга жатпайт, президент кандай чечим чыгарса өзү билет да. Жок, ал жагы бар, бирок ошол эле учурда жанагы сиздер эми шайланып келген адамсыздар. Юридикалык эч кандай күчкө ээ эмес дегени бул таптакыр туура эмес нерсе да булчу. Анда биздин шаардык кеңеш таптакыр эле юридикалык күчкө ээ эмес орган болуп калып атпайбы, туурабы? Ошону айтып атам да мен. Бул деген нерсе мындай бир эч мындай билими жок бала деле айта турган сөз эмес да чынында. Эгерде мисалы мына кайсы бир кадрды президент дайындап атат. Ал кадр жергиликтүү кеңештин депутаттары менен келише албаса, жергиликтүү кеңештин депутаттары ага ишенбөөчүлүк жарыяласа, бирок ал анда президенттин саясатына каршы чыккандай болуп калып атат да. Анан азыр сиздер ошондой абалда калдыңыздар да азыр. Себеби сиздер президент мыйзам тарабында болбой коюп атабы ошондо? Жок, азыр президент чечим чыгара элек, президент чечим чыгарыш үчүн ойлонот да, ал туура. Ал кече эле Япониядан келди. Бүгүн биринчи күн жумушка чыгып атат. Мүмкүн биздин жөнөткөн катыбыз, сунушубуз мүмкүн президентке так жете электир, мындай документальный түрдө мүмкүн жетпегенди, жете элек болсо керек. Ага деген күндө мынандай көптөгөн кагаздар барса керек. Ошолордун ичинен карап, азыр шашпай туруп туралы, может 10 күндө чечеттир, может 5 күндө бир жумада чечеттир. Ал эми президенттин эрки болуп атат да. Ал жагын түшүндүм. Бирок экинчи маселе бар да. Анан баягы жерде мыйзамда жазылып турат. Мэрге ишенбөөчүлүк көрсөтүү боюнча депутаттардын толук укугу бар. Мыйзамда көрсөтүлүп турат ал. Ал мурунку мыйзамдарда деле көрсөтүлүп турган. Премьер-министр маалындагы мыйзамда деле көрсөтүлүп турган. Азыр президенттин немесинде деле көрсөтүлүп турат мыйзамда. Азыр мисалы сиздеги биринчи мисалы депутаттардын нааразычылыгын туудурган дейин, мисалы бир нече пункттар боюнча ушул токтомдорду аткарбай койгон деп шаардык кеңештин аппараты өзүнүн жанагы эмесин, жүйөлөрүн өзүнүн Facebook баракчасына жарыялаптыр расмий. 18 токтомдун 47 пункт аткарылган эмес. Анан ошодон алып, андан сырткары башка өзүм көргөн нерселер боюнча. Мына Навай паркты конкурска бербестен түз жанагы ижарага берди, түз келишим менен ижарага берди деп атат да. Бирок биздин ушул боюнча ошол жанагы биздин сунушубуз бар эле. Бул түз берилбесин, бул сынакка коюлсун, конкурстук негизде берилсин. Берилгенде дагы бир нече адамга берилсин, бир адамга берилип калбасын деген. Бул эмне үчүн аткарылган жок дейм да. Аткарылбаганда мен муну өзүм сессияда айткам. Бул туура эмес деген бул келишим. Навай парк менен туура эмес болгон келишим. Муну бузуш керек деген мен бузгула деп атам. Бул боюнча биз токтомду былтыры 22-жылы 27-сентябрда токтом чыгарганбыз. Навай паркы бир эл адамга мындай түз эле берилип салганда, конкурс жок элечи. Анан биз ага чейин дагы маселени көтөрүп жүргөнбүз. Анда ушул мэр бергенби же башка мэр бергенби? Мурунку бул 2-3 мэр мурунку деп келет атат. Сарыбашевдун. Ага чейин Курк кеңештин токтому чыккан эмес. Сарыбашевга чейин берилип келген бул. Айтмамат Кадырбаевдун. Может ага чейин деле берилгенби? Ишигил ошондой да, мындан бир 3-4 мэр мурунку немеден бери берилип келет атат. То есть тапшырма азыр ошол мурдагы кетирилген катаны оңдоп, азыр сынак менен бериш мунун мойнуна берүүнү биз токтом менен бекитип бергенбиз. Былтыры 22-сентябрда, 22-жылы 27-сентябрда токтом менен бекитип бергенбиз. Багы түзүлгөн договорду жокко чыгарып, мындай конкурстук негизде берилсин депчи. Же болбосо ошол жерде отурган ар бир арендаторго берсе деле биздин бюджетке канча миллиондогон акча түшмөк да. Себеп дегенде бул былтыры 1 миллион болчу. Биз токтом чыгаргандан кийин жаңы жылдан кийин булар кайра түз эле 1,5 миллионго көтөрүп коюшту. Да 500 миң кошуп коюшту да, ошону менен токтоп калышты да буларчы. Ал 500 миң деген бир 2 эле субарендатор берет да жердечи, мен билишимче. 2 эле субарендатор берет, калган биздин депутаттар барып текшерип чыкканда бир по-моему 30-40 субарендатор бар да жердечи. Ошол договорду жокко чыгарып 500 миңге көтөрбөй,
1 миллион болса 1,5 миллионго көтөрбөй биз сентябрда как раз кийинки жылдан токтом кабыл алып туруп кийинки жылдын 1-январынан баштап түз конкурста арендага бериле деп чыгарып бергенбиз да биз ошонучу. Ала карылбай атат. Миллиондогон акча бюджетке түшпөй атат УМСтин бюджетине. Эми бергенде муну УМС берет да. Муниципалдык менчик башкарма. Мен алар жылдын башында сезон башында договорду жана акчаларын алат экен сезон бүткүчө. Анан айттым сезон бүткөндө болду расторот эткилет. Эми акчасын алганбыз жылдын башында дейт. Эми могу күзүндө эмени келишимди бузгула деген. Сиз айтып атасыз. Мен буга каршымын деп атасыз. Депутаттар каршы экен. А бирок булар келишим түзүп атат. А бирок анын алдында биз сунуш бергенбиз. Калган экен. Мурун түзүлүп калган 5 жылга канча жылга мурун түзүлүп калган экен. Канча 2 жыл мурун ушундай азыркы убакта эмес. Мурун түзүлгөн келишим. Мөөнөтү деле булар жылда узартат да, келишим өзү жылда неметилсе керек менимчечи. Менимче ушундай да. Булар 4-5 жылга түзүлгөн деп атпайбы? 4-5 жылга ошо түзүлгөндө эле булар ошентип жүрө беришет. Биз канча мында арендага берилген элге керек болгон имараттарды, муниципалдык имараттарды жылда протоколдук поручение беребиз. Аренда токтотуп калат десек эле 5 жылга түзүлүп калыптыр, 3 жылга түзүлүп калыптыр деп эле ошо 5 жыл менен 3 жыл түгөнбөйт да. Андай боло турган болсо ошону келишимди көтөртүп алып туруп эле ошо жаңылап коюшабы, ошентип коюшат. Мына жердеги эл ушунчалык муктаж болуп аткан социалдык объекттер бар. Мына городской роддом бар го. Городской роддомду жылда какшайбыз бизчи. Токтотуп калат. Биздин келгенибизге деле 2,5 жыл болуп атат, туурабы? Ага чейин да көтөрүлүп келген бул маселелерчи. Анан болбой эле ошо берип эле келетишет, токтомду деле аткарышпайт. Биздин токтом чыгарган токтомдор мына кагаз эле болуп калып атат да. Акыры ушул нерсенин баардыгы келип чыгып ушуга пышып жетилди. Бул кечээ эле чыккан маселе эмес да, бул токтомдор боюнчачы. Поликлиника боюнча мына жерде сиз келгенге чейин жанагы ипотекалык ошол ипотекалык үй куруу боюнча долбоор бар, ошто ал жакшы. Анан ошондо поликлиниканын жерин алып, курушуп, астын биринчи этажын жанагы кайра эле поликлиникага сиздерге беребиз деген ошондой менин билишимче ооз эки сөздөр болгон, документ болгон. Мындай сөз болгон, баягы жерди алып атканда ушундай кылалы, тигиндей кылалы варианттар көрөлдү. Бирок бүткөндөн кийин азыр архитектуранын заключениясы бар. Ал жерде болбойт, туура эмес, ылайык келбейт экен. Ордуна башка жер сунуштап, башка жерден ачып бердиңиздер? Башка жерден биз куруп берели деп иштеп атабыз, жер башка жерден куруп берели деп эле жүрөбүз. Ал качан аткарылат анда? Эми буюрса азыр бюджетке карап туруп аткарабыз. Мына быйылда мунун основной эң көйгөйлүү маселелерди чечип алалы, анан четинен чечип берели деп ошондой эмеге келгенбиз, жыйынтыкка. Ал маселе жок, аны курабыз. Жана западный жакта ал жерде да бир жер бар экен, жана бир банянын жери бар экен. Ошол жерден куралы дейбиз, эски гараждардын ордун. Дагы бир жерди караштырып атабыз. Анан кийин городской больница бар, клинический больница. Ошонун территориясында бар дагы бир жери. Ошого да издеп бир сүйлөшүүлөр жүрүп атат, буюрса чечилип калат. То есть ушул эле жерден? Бул жерден да, башка жерден да бир эле жер эмес, дагы көп жерден кылабыз. Мына азыр дагы кечөөн Черемушка жактан да бир жер таптык. Мына 1-2 күн болду. Ал жерден да бар экен, участок бар экен, где-то бир 16 сотуктайбы ушундай жер бар. Ошол жерге курсак болот экен. Бул жер мурда поликлиника болчу да, номер 1 ЦСМ болчу. Баштачы. Анан жерди муниципалдык ишканага алып атканда, бу жерди кайра биринчи этаж менен жер төлөсүн кайра поликлиниканы ушул жерге көчүрүп келебиз деген. Союз малынан бери поликлиника болуп келаткан жерди алчу, туурабы? Аябай ыңгайлуу, бардык шарты бар. Азыр машина киргенге да шарты бар биринчи этажына. Ошондой кылып туруп, бир эмес 2 токтом чыгардык, экөөнү тең баары азыр деле поликлиника болуп иштеп атат. Стоматологический поликлиника болуп иштеп атпайбы, туурабы? Арендага берип салды. А ошол эле мезгилде азыр бизде поликлиника жетишпей, балдар жаткан, адамдар жаткан койка жетишпей атат. Мына горбольницаны азыр чыгарып салгандан кийин ар ким ар жерде жатып калды, оорулууларчы. Бул жерде бир айына бир 100 000 2 000 сом деп канча адамдардын немеси болуп атат. Ошолорду эске алып биз ушуну дагы бергенбиз да быйыл. 2 токтом чыгарды, экөө тең аткарылган жок. Черемушкада жанагы 20 канча сотук жерди алдыңыздар дагы алып туруп, аны таап. Аны жанагы ушу үлүштүк курулушка, то есть 48 миллионго саттыңыздар аны. Аныңыздарды дагы ошонун түз сатуу жолу менен саттыңыздар да, конкурс болгон жок алда. Эми ал жерде конкурс ипотеканын жетекчиси билет, ошо ипотечный ишкананын. Ошол жерде айтылган, бул жерде сатылса, ошол эле биз ал акча өзүбүзгө түшөт да. Биз бирөөгө жеке менчикке сатылган жок. Ипотечный компания болуп атат, туурабы? Туура. Бирок ипотечный компания болгондо элге ал бекер бербейт да, ал үйдү сатат. Бирок сатканда дагы өтө арзан болбойт ат азыр. Мисалы, жок, өтө арзан болгондун айырмасы мындай. Азыр $550 экен квадрат метри. Бул деген под ключ болот.
под ключ болот, бирок жөнөкөй ПСО деп коюшат го. ПСО менен под ключтун ортосундагы разница ошол раковинасы коюлат, ичинде жанагы акталат, пол коюлат деген. Бар кийип эми кирип жашаса болот деген да шарт түзүлөт. Да, бирок ошонун ичинде баягы ПСО менен ошо сиздер айтып аткан под ключтун ортосундагы разница канчага барат экен? Эми ал ар ким ар кандай да, ар бирөө өзүнүн мисалы ар бир компания өзүнүн баасын кое берет. Ал $800 коёбу, бирөө $1000, бирөө 1,5 мың, 1500 ар кандай экен да. Ошондой, бирок азыр орточо азыр ушул сапаттагыны айтып атышат да, $20 разница берет деп. Ошондо 450 боло турган болсо, 470ке деле сатса, ошондо арзан деп эсептесе болот эле. А булар 550дөн коёт. Бишкекте ушундай эле шарт менен ипотечный компаниялар үлүштүк менен ушундай эле шарт, ушундай эле баа менен эметип атышат, ушул сыяктуу эле примерно. А бу жерде жердин баасы билесиң, кээ бир жерлер Бишкектин да кымбат болуп кеткен. Ошон үчүн маселе ошондой, алардан ашып да кеткен жок, кемип да кеткен жок. Ошондой бир эме деле келет. Жок, эми Бишкекке салыштырып атабыз, бирок Бишкек биз үчүн жанагы актыктын, тазалыктын үлгүсү эмес да мындай болгондо. Жок, түшүнүп атам. Дегиден эми бааны караганда дейм, биз такыр эле аша чаап кеткен жок дейм да. Эми ошону санап көрүштү, ошол жетекчиси, ишкананын жетекчиси айтты, мына бул туура кылат экен бизге деп. Маселе жок, главный ипотечный элге доступный жилье болсо болду, главный ошо ипотечный эми ишке ашып бериш керек деп. Ошондой модель эле, а бул жерден бизнес жасап же башка нерсе жок да. Аны түшүнүп атабыз, бирок ошол эле учурда жанагы ал ипотекалык компания элге жерди бекер бербей аткандан кийин ал дагы жерди элден кадимкидей эле сатып алыш керек эле да. Мындай да. Жок, жана сатып алганда жерди сатып атпайбы? Жерден сатып алып. Ал сатып алып атат да, туурабы? Сатып. Мисалы бул жерде жанагындай азыркы жана ипотечный Курманжан айткандай айтып кеткен. Ошол жердин астында бериш керек дегенде. Ошондо эгерде биз жер сатылбаган болсо, кийин өтүп кетсе, ошол жер ээлери ошол ээлик кылып калат территориянын баарын. Анан кийин биз арендага бере албайбыз, иштик албайбыз, биз вообще тиешебиз жок болуп калат. Бүттү. Тиешебиз жок. Ошончо калып калабыз. Андан көрө бизге ошол жана квадратура биринчи этаж калып калса, биз арендага берип же башка бирдеме кылып колдонсок болот да шаарга. Ооба. Ошол эле маселе. То есть анда азыр мунун асты не болот анда? Ошол жерде сүйлөшүп, астына бир какой-то муниципальный нерсе керектүү, арендага же башка бирдеме кылса болот. Керектүү шаарга. Жок, айтайын дегеним, азыр Черемушкага ошол 48 миллионго саткан жериңиздерге үй түшөт, түшкөндөн кийин биринчи этажы сиздерге кала турган болуп атабы же? Ошондой болот. Биринчи этаж калып, бүт ушундай шарт менен келет. Мына могул жерде Акбуран жайгинде да аркы бетте тиги Телековатыр жакта. Ал жакта да ушундай биринчи, экинчи этаж калып атат. Ошондой сөз мына ал деле үлүштүк менен биринчи этаж калып атат. Ал пайда да шаарга. Ошол эле маселе, эгерде сатылбай жанагындай болуп калса, ал ошол квартиранын үйдүн ээлери ипотечный баары ошолордун менчигинде калат да, кийин биз 1 квадрат метринде ээлик кыла албай калабыз. Бизди жолотпой коет. 48 миллионго сатылган боюнча биз майдын 27-синдеби, канчасында акыркы жайдын майдын 27-синде сессия өткөндө, бизде сессия өткөндө прокуратура бизге атайын мындай кат берген да. Өкмөттүн 571 токтомунун негизинде муниципалдык жерлер ич жака, юридикалык жакка дагы, жеке менчикке дагы түз сатылганга мүмкүн эмес деп мыйзам жол бербейт деп туруп бизге кат берген. Ошонун негизинде биз токтомду түз сатылбасын деп токтомду чыгарып бергенбиз. То есть сатылса, өзү негизи сатылбаш керек деп атасыздар. Сатылса сынак менен сатылыш. Сынак менен сатылыш керек. А бул азыр ошондо эки нерсенин тең тескерисинче аткарган болуп калабы? Ошондо биринчиден сатып берип атат. Экинчиден биздин токтомду, өкмөттүн токтомун дагы көзгө илбей сатып берип атат. Себеп дегенде булардын аз өзүн оправдание кылып атканды, бул биз сатпай эле муниципалдык ишканага берип атабыз деп атат да. Муниципалдык ишкана, муниципалдык баягы ипотекалык ишкана бул өзүнчө юридический жак бул дагычы. То есть ал коммерциялык мекеме дээрлик. Коммерциялык мекеме деп эсептелет, муниципалдык ипотекалык компания деп эсептелет дагы, бул азыр үлүштүк компанияга берип атат да, бул коммерциялык эле болуп кетип атат да. Түшүндүм. Анан бул жерде мыйзамды өкмөттүн мыйзамындагы, биздин токтомду дагы тебелеп атат. Анан ушундай болгондон кийин анан мен прокуратурага кат жаздым бул боюнчачы. Прокуратурага ушуга укуктук баа бериңиздер. Биздин ушундай токтомдор, өкмөттүн 571 токтому мыйзам бузуу болгонбу, болгон эмеспи, ушуга укуктук баа бериңиздер деп Көркүн кеңештин атынан мен кат жөнөттүм прокуратурага. Прокуратурага бизге толук мыйзам бузуу менен силерге керек болсо ошонун немесин да берем, корутундусун да берем. Анан прокуратура эмне үчүн анан булга чара көрө алган жок? Билбейм, прокуратурага эмнеге чара көрө алган жок. Булар бюджетке акча түшүргөнү, УМСтин планы толбой, ошо план толтуруш үчүн ушуну сатып атат жерлердичи. Мен бул боюнча мэр менен сүйлөшкөнмүн да. Кайсы мыйзамда жазылыптыр,
план толтуруш үчүн муниципалдык жерди сатсын деген деп дагы. Мен сөзүмдү далилдеп берем, өзүнө айтканым дагычы. Сатып бергенден кийин мен ошентип дагы кирип бир 2-3 жолу айткам бул боюнча. Черемушкада МУКка берилип кеткен бир бала бакча бар. Архивке берилип кеткен бир бала бакча бар. Анан дагы береректе дагы бир бала бакча бар. Анан негизинен ошол жерде өз негизи аябай көп жакшы бала бакчалар бар болчу. Бирөөсү азыр спид центр болуп турат. То есть ошол бир 4-5 бала бакча бар да. Ошолорду кайтаруу боюнча азыр Көрк кеңештин чечими бар. Өкмөттүн тапшырмасы бар. Анан бирок сиздер бир дагы бала бакчаны кайтарган жоксуздар. Ошол эле учурда сиздер бала бакча жок районго азыр жок дегенде ошол жерге бала бакча курбастан ошол жерге жанагы ошол үлүштүк курулушка берип атасыздар. Бир жагын анын жанында бала бакча курулуп атпайбы? Дагы курулуп атат. Берки кайтарып алуу маселеси кандай болот? Ал иш жүрүп атат, сот иштери жүрүп атат. Сот иштери жүрөт, баары жүрүп атат. Анын баарын биз базага ала албайбыз. Эгерде мага ушуна возможность болсо, мен баары эле бир күндө барып кайтарып коем. Сот иштери жүрүп атат. Анын токтогон эч ким жок. Мына биз барып өкмөткө барып, премьер-министр Акылбек Сөмешовичке барып сүйлөшүп келдик. Ошол спикер төрага да барган, мен да баргам, бияктан чогуу да сүйлөшкөнбүз. Кайтаралар, жардам бериле, биз жолун таап бериле, бизге жеңил болсун деп. Иш жүрүп атат. Мына прокуратура, ГКМ бар менен жумуш жүрүп атат. Бул боюнча да 2 жолу токтом чыгардык. Эч кандай реакция кылышпады. Бул неме боюнча баштан аяк мына 2 жыл болсо 2 жылдан бери мен чуркап жүрөм. Садиктер боюнча, бала бакчалар боюнча. Азыр 3-4 садик боюнча соттошуп атабыз. Университет менен соттошуп атабыз. Мына немени уттук, Кудай буйрса. Муктучу. Муктуту улар азыр апелляцияга жазып атышат. Апелляциясынан дагы эгер ута турган болсок, ошол жерде 1 гектар жери менен садикте турат да. Анан азыр 15-16 садикти, 17 садикти мамлекеттин балансына өтүп кеткен садиктерди, бала бакчалардын бардыгын өкмөткө токтомдордун бардыгын даярдап, жайы менен ушундай материалдарды топтоп бардыгын топтоп туруп, анан немеге мэриянын атынан немеге жөнөттүк. То есть бул боюнча азыр өкмөттө турат азыр 17 садик боюнча. Эмне үчүн анын натыйжа чыкпай атат дейли? Эми натыйжа чыгат. Эми биз мисалы мен сот алкылуу барлыгы. Мына сотто маселем бар, ошол сотко каралды. Сот караштырып териштирип атат. Баарын жок дегенде эми алар убагында эми балким менчиктештирип алган жерлер бар экен, жана сатып алган. Сүйлөшүп атабыз. Ошол эле жогорку окуу жайлар менен сүйлөшүп атабыз. Ошол озгу менен башка кетүү, башка болгон окуучулар менен сүйлөшүп атабыз. Биз мындай шарт коюп атабыз. Ошол силерде бала бакча турсун, мурунку бала. Бирок багытын сактап. Багытында бала бакча иштеткиле, биздин силердин 1 квадрат метр имараттын кереги жок бизге. Биздин цель анда алып алыш эмес. Биз багытында иштеш керек. Багытын иштетсең маселе жок, алып иштетип бергиле. Кайра бизге жакшы болот. Эгерде жок, башка багат болсо анда биз өзүбүзгө алабыз деп. Бул темада мен Ош гуманитардык педагогикалык университети менен да сүйлөштүм. Алар айтып атат, эмки жылдан баштап биз аны ошол өзүнүн профилине алып келебиз, ремонттойбуз. Ректор менен сүйлөшкөм, сүйлөшкөн маселе ал келишип. Ош мамлекеттик университетичи макул болду буга? Сүйлөштүк. Макул дейт. Биз ошо өзүнүн эмесине багытында иштетебиз деп атышат. Качан баштайбыз дейт? Мына азыр баягы сүйлөшкөн, баягы деле 1-2 ай болду. Биз өз багытына жаңы жылга чейин жетчи, андан кийин жаңы жылдан кийин баштайбыз ушунду. Айттым, кичине убакыт берилди. Маселе жок дедим, перепрофилирование кылыш керек дейт. Мировойго келели деп атышат, бирок алар Мировойго келген менен эмдигичең бири да ушундай болуп иштеткен жок да. То есть азыр эгерде Ош мамлекеттик университети азыр мен билгенден бим 4 бар да буларда. 4 барбы? 4 бала бакчаны 4-өн тең бала бакча багытына алып келе турган болсо, сиздер бизде эч кандай дооматыбыз болбойт. Себеби мына 92-жылы чыккан, 95-жылы чыккан президенттин указында так көрсөтүлүп турат да. Бирок бир маселе бала бакча маселесин, бала бакчалар социалдык объекттерчи, жеке менчикке өтпөсүн, сатылбасын. Эгерде башка мамлекеттик немелер иштетсе дагы, мекемелер иштетсе дагы, бир гана ошол өзүнүн багытында иштетсин деген указ бар да. Ошондой, бирок багытында дегенде анда баягы аны кармоо, колдонуу багыты кандай болот? Акы төлөнүүчү болобу же акысыз? Жок, эгерде муниципалдык менчикке бизге өткөрүп бере турган болсо, анда мэриянын эсебинен мэриянын эсебинен каржыланып ошондой болот. Эгерде университеттер болсо өздөрү каалаган бааны коюп неметишет буларчы. Бирок ошондо деле жакшыбы же? Эми ал арзаныраак кылса жакшы да. Азыр частный садиктер мисалы үчүн 7.000-8.000 сомдук садиктер көп эле, аларга бир албагандар бар да. Мен аны түшүнүп атам. Жок дегенде айтайын дегеним, мисалы университеттер жок дегенде бир 3.000 сом, 4.000 сом терегенде кылса, аябай жакшы болот эле, элге эле жакшы болот эле да. То есть университет мындан ашыкча пайданы көздөбөш керек. Бирок баягы элге ошол жанагы кеткен чыгымын элге жүктөсө боло берет.
болот. Макулсуздар. Биз макулубузга бала бакча кылып иштеткенге. Машина базардагы тарифтер боюнча бир катар өзүчү болгон башында. Азыр унчукпай калышты. Ошону тарифти депутаттардын бекитүүсүнө алып келинген эмес. Депутаттар аны менен макул эмес. Бул мэрдин өзүнүн жеке чечими болду дешти. Мен өзүм ката кетирип алгам. Маселе жок. Ал жерде мен жаңы келгем. Анан келип ушундай тариф көтөрүш керек, баягы жаңы бюджет каралып аткан, февралда каралмак. Анан мисалы ошол базарларда машина базар баштардан көтөрөлү, барып санап келип мындай эмесин тарифин көтөрөлү, анан бюджетке акча көбүрөөк түшүрөлү деген маселе болгон. Анан макул кандай болот? Мен эми сүйлөп чакырдым баарына. Кандай кылабыз деп, анан анча-мынча акылдарын айтышты отуруп алып. Ой, мындай кыла беребиз, мыйзам бар, мындай жаңача биз өзүңөр кыла берсеңер болот. Боло берет. А всё кеттик анда деп макул дегем. Анан кийин эле ызчы чыгып кетти. Анан айла жок өзүм токтум жокко чыгарбадым. Ал жерде маселе жок. Тариф ордуна келдиби? Жок, анан кийин ошол бир 3-4 айда июнда анан кеңеш аркылуу өттү. Ага чейин ушунда токтолуп калбады эсесиге. Мен ошондо ката кетип калды маселе ал жерде. Мен мойнума. Бул катаны оңдогондо дагы мэрге бир 2-3 жолу мен кирип айттым. Бир эмес 2-3 жолу айттым. Мына эл жерде сизди подстава кылышты, Жеңишбекович десем, билбейм мен андай деп ушундай эле немелерди. Акырындан кийин советниги менен, мына эконом отделдин начальниги менен кирип отурганда дагы айттым. Дагы айтсам, биз сотко берсек деле утуп алабыз. Депутаттар ушундай бир блогер депутаттар бар экен, анан ошолор эле мындай чыгарып эле ушундай неметип атышат. Биз бу жерде турабыз деп коюшту. Анан Жеңишбекович байкап калды өзүчө. Байкап турду дагы ана токтоткула деди да, токтоткула. Муну ким чекит коюп берет деди. Буга ким чекит коет, мыйзамдуу мыйзамсыз экени дегенде, эгерде сиз бизге ишенбесеңиз, анда прокуратура чекит коюп берет деди. Анда сиз 2 адамды анан кийин биз 2 адам жөнөтөлү да прокуратурага барып ушундай неметеди, жок кагаз түрүндө берсин мага деди. А макул мен кор кеңештин атынан кагаз түрүндө жазайын деп жаздым, прокуратура толук келди дагы баасын кайра алдырып, жокко чыгарып токтомун. Неме бекиткен немесинчи? Корутундусун бекитемин деп жазып койгон да мэр өзү тарифтичи. Анан ошонусу менен мында дагы туура эмес мыйзамсыз иш кылган далилденди. Анан бирок сиздер аны түздөп бердиңиздер. Кийин анан кийин мыйзам боюнча шаардын немеге жергиликтүү өзү башкарууга тиешелүү бардык тарифтер Кор кеңеш тарабынан бекитилет да, бекитилгенге чейин коомдук талкууга коюлат 1 ай. Биз коомдук талкууга койдуруп, анан кийин сессияга сунушталып, сессиядан бекитип бергенибизден мыйзамдуу түрдө азыр ошол биз бекитип берген тариф менен машина базар иштеп атат. Ага чейинки канчада миллион сомдук нерсени элден мыйзамсыз чогултуп алышты булар. Анан ал акчалар эмне болду анан? Ал акчалар билбейм, акчага кандай түштү, эмне кылды? Мыйзамсыз чогулган акча бюджетке түшөбү түшпөйгөнүн билбейт экен мен. ПДП боюнча азыр мисалы Оштун өзү жанагы ген планы кабыл алынган. Бирок ген планы кабыл алынгандан бери анын артында ага кошуло тиркеле турган ПДПсы бар да. ПДП кабыл алынбай, ошол мурунку ген план азыр эскирейин деп калды кайра элечи. ПДП бүттү. ПДП бүткөн, сессия киргизебиз азыр. Ошону кабыл албай Жок, азыр киргизебиз сессия. Качан келет? Жакында киргизебиз. Анда жакшы Уже мына архитектор, жаңы архитектор келди, мына бүгүн эле келип кетти. Ошо уже бере берели. Айттым, кара уже дагы жакшылап майда чийки жерлерин эметкиле, кийин дагы эме болуп, анткени ПДП кабыл алган бүттү, кийин эчтеке өзгөртө албай калабыз. Ошон үчүн майда бүт дагы эметкиле дедим, кичине убакыт бериле деди. Мына жаңы жылга чейин киргизип маселе жок, уже ПДП биздики бүттү. Маселе жок, маселе жок. Себеби мен баягы буга чейинки жанагы ПДПнын жоктугу ошол чечим кабыл алуучу кишилердин ортосунда ошолорго баягы анткени ПДП кабыл алынган, билбейм эмне кабыл алынган, но ПДП кабыл алгандан бүттү. Ошо шарт менен эчтеке өзгөртө албайт баары. А кабыл алынбаса, значит бирөө керек болгон дегендей. Вот ошону айтып атам да. Азыр бизге келгениңизге 1 жыл болду. Мына уже бүттү да, мына бүттү. То есть жаңы жылга чейин кабыл алынабы? Кудай буйрса, аракет кылса, кеңеш аркылуу өтөт буйрса. Сүйлөштүк анда. Себеби ПДПнын жоктугу бул көп чоңдор үчүн кармушка болуп аткан да өзүнө чындыгында. Билем, маселе көп аякта. Маселе көп. ПДП мурда дагы бир жолу немеге коюлган, коомдук талкууга коюлган. 2 ай коюлат да бул коомдук талкууга. Коомдук талкууга коюлгандан дагы бир зеленый зоналар боюнча, анан ушундай нерселер боюнча дагы бир мындай проблемалар чыгып калды. Чыгып калгандан кийин комиссия дагы карап туруп, бардыгын бүтүрдү, дагы талкууга койду. Эми коюштун деле кереги жок. Дагы мыйзамдуу болсун деп туруп комиссия талкууга койгондон кийин эми азыр уже биздин архитектура курулуш туруктуу депутат комиссиясынын мүчөлөрү азыр карап туруп, буну депутаттардын баарын чыгарып эле мындай
карайлы деп атат да, анан кийин сессияга берип туруп, анан бекитип берели деп атабыз биз. ПДП боюнчачы. Бизге чыкса эле биз даярбыз да. Кайсы күнү депутаттар биз өзүбүз да кызыктарбыз. Себеби ошо ПДП жогунун айынан шаардагы мыйзамсыз курулуштар бардак ушунун айынан болуп атат да. Түшүндүм. Жок, бул жерде мэрдин деле күнөөсү жок, депутаттардын деле күнөөсү жок бул жерде. ПДП боюнчачы. Ушундай эле бул. ПДП боюнча ушундай да. Анан кең сай маселеси боюнча муну өзү 2010-жылдагы жанагы ош коголаңынан кийин кең сай деген тема ачылган. Анан ага шаардык мэриядан кыйла акча бөлүнгөн. Ал жерге суусуна жана башкасына деп. Бирок азыр сиздер башка жерге шаар курабыз деп атасыздар, Ош Сити дегенде эми. А бирок ошол жер калып кетти. Ал жерден үмүттөнүп, ошол жерден жер алып, ошол жерге айрымдар үй дагы салып барып алышкан да. Ошолордун тагдыры азыр асманда илинип турат да. Ошону же ал жерди жанагы экономикалык бир эркин зона кылбадыңыздар, же производственный зона кылып берип койбодуңуздар, же болбосо жанагы эмеге ошол элге шартты дагы түзбөдүңүздөр, ошентип турат да кыйла жылдан бери. Ал Мен барып келдим. Мен жайында барып келгем. Жайында барып көрүп, кең сай боюнча. Айткан ушундай маселе өзүм барып бүт көрүп келдим, кыдырып келдим. Ал жерде эч кандай эчтеке жок экен, чын айтса. Баягы чекти элге чек менен бөлүп берип койгон. Анан берки ылый жагына эле анча-мынча жердин ичине бир 10 чакты үйлөр салып коюп туруп калгандар эчтеке жок. Эми шарт жок болсо, электричество жок, суу жок, эчтеке жок. Аяка суу проблема маселе экен. Анан бери илгери атайын подстанция курулуп, насосный станция, подстанция ошого курулуптур. Ошонун баарын суу эми ал кандай десем, башына эле ал невыгодный проект болгондо. Эми ошончо энергия кетип, ошон сууну алып барып, ошондой бир билбейм, эмнеге мындай проект жасашкан, толтура акча кеткен экен да. Ал иштебейт эми азыр. Бирок ошон эле учурда мисалы башка мамлекеттерде, мисалы Грузияда, Турцияда көбүнчө ыңгайлуу жерлерге эмес, баягы турак жайга. Жок, мен анын ыңгайлуусун айткан жокмун. Мен жанагы именно жанагы насосный станцияны айтып атам. Аны түшүнүп атам, бирок эми аны ал жерде мисалы Папан жактанбы, башка жактан мындай жеңилирээк жолдор бар экен. Мен ошону айткам жакын. Ошол жактан жолду тапкыла, Папан жактан сууну алып келгенге, ал жакта как раз каналдар жасап коюптур, жакшы экен. Ошону алып келип, жанагы иче турган сууга скважиналарды изилдеп, казып, скважина, азыр скважина менен бүт дүйнө жүзүндө скважина менен резервуарга өткөн. Биз ошого өтүш керек деген. Бул жерде Папандан да биз көз каранды болбош керек. Папанда деле бир жылда 1-2 жол жаранда болуп калышы мүмкүн. Кийин суу болбой ким билет. Биз скважина менен резервуарга өтүш керек деп ошол жол менен баратабыз. Эми ал жер кең сайда айткам, канча метр экен жилдегиле десем, бир ошол жагын эми азыр кең сайды биз өздөшүбүз керек. Анткени биз өзүбүздүн жер туруп, анан баары атайыр боюнча башка жерлер кошулат, шаарга тигүүтүп атпайбы? Анан көп варианттар болгон, бирок ошо өзүбүздүн кең сайды биринчи өздөштүрүп алалы. Кең сай боюнча да ошо бардык ойлор ошондой болуп атат, татаалдыгын баарыңыздар түшүнүп атасыздар, бирок азыр зарыл эртең чечебиз же бүрүс күн чечебиз деген күн тартибинде азырынча жок экен анда, Жок, азыр биринчи суусун. Анан кийин жанагы ал жерде подстанция курулган экен да, курганга акча берилген экен, жеп салышыптыр да. До сих пор сот бүтө элек деп атат го. Канча деген укмуш акчалар баары жеп алышыптыр. Ал жерде $600 миллион, ой, сомго бөлүнгөн туруп багында. Ошонун тегерегине степовым изилдеп чыккан болуш керек. Мен өзүм бардым, ошо подстанцияга бардым. Барсам эчтеке жок, жөн эле мындай эме турат да, тосуп коюптур, жана тосмо менен ичинде мал багып атышыптыр. Ошонун ичине подстанция кура турган, мал багып атышыптыр. Мен өзүм барып көрдүм. Оборудованиялар бар экен, мурун калып калган, бүт чачылып жатат, жарабай калган. Ал уже заведомо анын акча заев деген проект болгон экен башында эле. Ошондой талкууланып калыптыр. Анын баарын восстановить этиш үчүн көп акча керек. Бирок ошол боюнча мен прокуратурага барганымда айтышты. Бул эмне үчүн ошого тиешеси бар каармандарды эмне үчүн алып келбейсиңер, эмне үчүн алардын жазасын карабайсыңар, эмне үчүн сотко өтпөйт атат десем, алар айтып атышат, курулуш экспертизасына берилген, экспертизанын корутундусу чыга элек дейт. Ошодон бери 3-4 жыл өттү. Чыга элек да, ошого мер эптеп баары өздөрүн бирин калкалап, көлөкөлөп деген ошол эле маселе. Муну эгерде жакшыраак караса, кимиси аралаш, кимиси аралаш эмес. Тактап, аныктап койсо болот. Ошону мер катары сиз дагы талап кылсаңыз болобу прокуратурага? Болот. Мен да айткам, ошону даярдагыла деймиз. Материалын баягы даярда, кең сай боюнча. Мага мына менде да бар, берди кең сай боюнча бар. Чогултуп беришкен бир сыра. Каяка эмне болгон? Эми аны деген бул областной эмелер биздин шаардын эмес, облукспо ошол жак аралашкан экен. Анан ошол жактан тиешелерди алысып мен толугу менен келдик. Ошонун баарын алып туруп, мен дагы ушуну
ишке ашырыш керек, өздөштүрүш керек, жанагынын баарын жоопко тартылган болуш керек. Анан ГЧП боюнча иштешүү боюнча сиздин өзүңүздүн дагы программаңызда болсо керек эле. Бар. Ишке ашып атат. Ооба. Бирок азыр мен бир дагы программаңыздарды көрбөдүм. Жок, мынакей көрүп атпайсыз, ГЧП котельный жанагы бул жерде 2, 3, 4, 5 строй компания чогулушуп туруп, котельный бар. СХТ-2 деген илгерки котельный эски. Ошону модернизация кылып туруп, мисалы азыр булар там куруп атышат ар кайсы жерге жаңы тамдарды. Анан жылуулуктан сурайт, тесттен сурайт подключенияга. Алардын мощности жетпейт. Анан жетпеген алар бере албайт. Анан мына бербей атат. Анан жаңы келгенде эмне болду? Канализация проблема болуп атат, суу проблема болуп атат экен. Жылуулук жактан проблема бере албайбыз тигүүдү. Анан бирдеме болуш керек да. Биз бере албайбыз деп отуруп болбойт. Бирдеме кыймылдайлы. Анан строй компания сүйлөшкөм. Мейли анда жанагы мурунда башны сизге айтсам керек. Очистойда башка жак менен чогуу акча чогултуп бир кылалы, жардам бериле, чогуу иш кылалы. Анан баары силерге керек да, шаар керек да. Котельный боюнча да ошондо предложение кылганбыз. ГЧП менен азыр ишке ашып атат, Кудай буйрса. Мына котельныйды жаңы алып келишти. Где-то 1-2 жумуң ушу айдын аягына чейин азыр ачабыз, Кудай буйрса ошону. Котельный жаңы модернизация кылды. Ал же целый бир кварталга жете турганда котельный курулду, модернизация болду. Азыр линиялардан Ленин көчөсү бере атпайбы берки жака. Ошону өйдө кетип жана ар кайсы квартал кайсы жака там кура турган болсо, ошо 5-6 компания чогулуп туруп, трубаларды тартып атат, бүт трассалардын баарын. Азыр бир ушу айдын аягына чейин ачылышы болот котельный. ГЧП менен ушу биринчи. Кийинки дагы бир жерде даярдап атабыз. Мен аларга предлагать эттим. Шаарда мына мисалы жаңы котельный салыш үчүн булар уруксат алып, битвай чөртөй башор көп болуп кетет. Тиги экология тигинде мен айткам, даяр мектептики, бала бакчаныкылар дагы көп мекемелердин котельнийлери бар. Лучше ошого бара туруп, ошо модернизация кылгыла. Тигилер мектеп бала бакчаны жылтып берсең, кийин өзүңөргө жете тургандай кылып алгыла. Бул маселе ушинтип чечилет, ушу менен баратабыз буйрса азыр. Иштер кетип атканда булар биринчи мага келишкен. Бир лицензиясы бар фирма келип, ушундай кылып туруп бир пилотный кылып бизге быйыл бир 10 мектепти берсеңер, өзүнчө мындай өзүнүн индивидуальный котельный барчы. Ошолорду биз текущий ремонтун өзүбүз кылалы. ГГ калорияларынан бери эсептеп беришти. Магачы отуруп. Ушундай деп мага мисалы үчүн жакканда, ал менин колумда иш болбогондон кийин анан муну мэр чечет дедим менчи. Мэр чечет десем, мэр менен бизди жолуктуруп бербейбиз, биз ага түшүндүрүп бардыгын айталы, ушундай кылалы деди. Азыркы бир ГГ калория 6000-7000 сомдон болуп атса, биз ошонун жарымындай элге эсептеп беребиз деди да. Анан биз кандай көмүр алабыз, эмне кылабыз, биз өзүбүз билебиз деди. Каласак чоң көмүр алабыз, каласак майда көмүр алабыз, бизден только сурап гана аласыңар деди аларчы. Эми алардын айткан сөзүн айтып атам да менчи. Анан договорлорду бардык договорлорду мындай так түзөбүз деди да. Эгер нерсе болсо биз өзүбүз жооп беребиз депчи. Анан макул деп менен бул нерсе боюнча мындай көп мындай ал боюнча мен көптөрө түшүнүгүм жок чындачы. Анан майыл мэрге киргиле дедим дагы, эртеси күнү саат 10го мэрге чалсам эртеси күнү саат 10го мейл алып кир деди. Алып кирдим, алар чакырдым да алып кирдим да мэрге алып кирип, экөө главный инженер экөө киришти, бир экөө кирди. Кирип анан сүйлөшүп отуруштан анан мен жолуктуруп тааныштырып, ушундай немел менен келишиптир. Ушуларды эгерде жакса колдоп неметсеңиз, мага жакты дедим. Эгерде сизге да жага турган болсо, ушу пилотный кылып азыр берсек, может кийин бардыгын ушундай кылып берсек деле болот окшойт. Аябай биздин бюджетке дагы эконом болот экен, бардыгын эконом болот экен деп. Анан мен чыгып кетип калдым, кийин эмнени сүйлөштүм, эмне кылышты билбейм, анан ошо боюнча алда калып кетти кийинчи. Бирок ошол ГЧП боюнча бир эле котельный эмес, андан башка дагы проекттер бар да. Мисалы азыр кечээ ошол Көркеңиштин доматтарынын бирөөсүндө айтылып атат. Мына жаштык лагерин модернизация кылуу боюнча, аны ремонттоп чыгуу боюнча биз тапшырма бердик, аткарылган жок деп атат. Мен ал боюнча биз иш жүрүп атат. Мен өзүм бир эмес 2 жолу барып келдим. Мен кече күздө барып келдим, эч нерсе жок. Мен барып келдим, даярдалып сүйлөшүп атабыз эмелер менен, инвесторлор менен. Мурун бирөөлөр бул 2 жыл мурун барган экен. Ошондой ГЧП менен мындай эме кылалы десе. Ал жердегилер тегерек четтегилер ызы чуу чыгарып болбой коюштур. Болбойт дегенде мындай да барганда өйдө ылдый сөздөр болуп кетиптир. Мен айткам, мен мында мындай кылалы дегем. Анда биз өзүбүздүн балким өзүбүздүн күчүбүз менен курабыз, или ошондой ГЧП кылып бирөө сүйлөшөлү деп сүйлөшүлө жүрүп атат. Бир-экилөр кызыктар. Азыр кылсак аларга айтып атабыз, ошол жерден жаштыргай балдарга лагерь жасап бериле. Жанын өзүңөргө бир тертип бере, бир өзүңөргө бир мындай акырын жашынакай бир эс ала турган бир конференц зал тиги уларды жакшы жерде да ошондой шарты менен кылалы деп ошондой маселе жүрүп
атат. Такыл эле токтогондай калып калган жок. То есть алдагы ГЧП менен курулат. ГЧП менен буюрса ал ишке ашат. Бүт эле акырын жүрүп атат. Эми баары эле туруп көрүнбөсө эле значит болгон жок деген болбойт да. Анын баары жумуш жүрүп атат да. Анан мынау ишкерлерди колдоо боюнча атайын бөлүм ачабыз деген дагы маселе болгон экен да. Анан ал ачылды элек. Эми мындай, азыр ишкерлерди колдоо боюнча бу жерде бар биздин өзүнчө ким бөлүм бар, ошолор менен иштеген заводчылар бар, өзүнүн жумуштарын алып барып атат. Ишкерлер менен өзүм иштеп атам. Мына айрым бияктан кабыл алам. Керек болсо көчөдөн каякта болсо объектисине барып сүйлөшүп атам. Каалаган жерде мен сүйлөшүп атам алар менен. Мен алар мына ишкерлерге айтып атам, мен идеальный условия куруп берем деп атат. Ишкерлерди колдоо эмес, ишкерлерге кайра көбүрөөк басым болуп атат. Мисалы. Эми айтып келип атышат, ал боюнча мен мындай мисал кыл десең, эч ким мындай неметпейт экен да. Ал боюнча мындай чын. Мэр тарабынан баягы ишкерлерге ашыкча текшерүүлөр жөнөтүлүп атабы, же уруксат берүү оор болуп атабы, же жолугушпай атабы, кабыл албай атабы, кандай эмеси? Ал мэриянын өзүнүн ишиндеги немеге биз аралашпайбыз. Бирок мындай немеден сырткары айтыла турган нерселер бар. Мындай жерде эмес. Көркөч депутаттар эле бир ай мурун эле мактап чыккан. Рахмат сизге. Мурункудай бирден экиден квартира сурамай жок болуп калды, токтоп калды дегендей. Бирок баягы курулуш кичине басаңдап калды. Басаңдап калганы кандай? Эми баягы документ албай эле, эчтеке албай эле, котлованды казып эле курулуш баштай берет экен. Анан кийин бүтүрөбүз деген. Мен ошону баарын токтотуп атам. Мен ачык эле айткам. Мен баягыда бир список чыгарганбыз, сизилдеп биздин ОШТБ чыгарган, акция кылып туруп. Ал жерде жогорку кеңештин депутаттары бар, горки кеңештики башкалар да бар. Ал обязательно же жогорку же көркөн же бир ишкерлердин артынан эме жок. Бар бирдей эле мыйзамсыз курулуштары мен айтатам. Маселе жокпу, кагазда тиешелүү кагазда уруксатыңар барбы? Каалагандай кургула. Эч ким бут тоспойт. Мен жардам берем. Наоборот, бут тосо мага келе деп мен номерлерин берем бар. Мага келип мага чалышат кадимки эле. Мурунку мэрлер деле бардыгы мен алып жүрчүмүн деп айтпайт да, туурабы? Бирөө айтты. Эч ким айтпайт да. Мен алганмын деп айтып, бирөө эч ким айтпайт да, туурабы? Аны үчүн сен элден угасың, досторуңан угасың. Мисалы үчүн строительный компаниясы бар, досторуң бар сенин деле, туурабы? Бардыгынын достору бар да, туурабы? Ошолордун айткан сөз боюнча сен азыр мурунку мэрлер дойлап отурган, алып жүргөн деп айтып атасың, туурабы? Бирок алигидей далилденбеген факт да, туурабы? А бул киши деле мен факт жок, эч ким арыз даттанбайт бул боюнча бергенин да бербегенин да. Бул деле ошолор деле мурунку эле мэрлердин айткан сөзүн айтып атат да бул деле, туурабы? Эртең бул деле кеткенден кийин анан артынан айтып чыккандар болот да. Мен мынанча бергенмин, мен мынанча берип койгонмун, тигинтип койгонмун, мынтип койгонмун деп. Азыр эч ким жазбайт анычы. Эгер күч келсе жазып беребиз дегендер бар да. Демек буга деле толук ишенгенге болбойт дейсиз. Эми мен билбейм, мунун бир Кудай билет аны. Мен мындай колунан кармап албагандан кийин, башка кылбагандан кийин, баягы сен айткандай эле да. Сен айткандай эле баягы мисалы үчүн элден уккан сөздөр бизге жетип турат да, туурабы? Бардыгы жетип турат да. Кимдерди канчалык деңгээлде кысып атканы, строительный компаниялардын кандай кылып аткандарын алар жазбайт, бирок сайрап эле жүрүшөт көчөдө. Мен баарыңарды айтып атам. Ошончолу акчаңар болсо, бирөөгө тияка, бияка архитектура же башка жакка службаларга акчаңарды бербейле, акчаңар көп болсо шаарга жардам бергилеши дейт. Мына тиги сквер кылып бергиле, бир строй площадка кылып бергиле, мындай строй площадка, детский площадка кылып бергиле, тротуар кылып бергиле, шаардын бир жерин оңдоп бергиле деп. Ошондой маселе айтып атам. Эми акчаңар болсо чисто өзүңөр неме кылып туруп, спонсорлук кылып деп. Ошентип айтып бирөөнү кылдырган мыйзамдуу? Өзүң айтчы, мыйзамдуу ошол. Мыйзамсызбы? Эми бирок эми аны ыктыяр менен деп жанагы бир орусча сөз бар да, ушул боюнча жанагы добровольно принудительный деген. Бир жагынан эме мындай ыктыярдуу, экинчи жагынан мажбурлоо жол менен дегендей да. Айтылбай турган мындай көп сөздөр бар да бу жерде. Сиз айтып атасыз да, мына карап отура бермек белек биз чечишибиз керек деп атпайсызбы маселени? Азыр ошол сиз айтып аткандай көйгөй бар, маселе бар нерселердин бирөөсү ошол канализация болуп атат. Бирок шаарда азыр эң кыймылдаган нерсе, шаарды кыймылдатып аткан бул университет, окуу жайлар. Андан сырткары курулуш. Азыр элди багып аткандагы, салыкты төлөп аткандагы, элди үй менен камсыз кылып аткандардагы эми ошолор болуп атат. Бирок сиздерде азыр чечилбей аткан ошо канализация маселеси чечилбей атат дагы, көбүнө азыр тек условияны бербей атасыздар. Жок, маселе берилет. Ал проблема эмес. Башында ошондой болгон. Мен жаңы келгенде ушундай маселе болуп атат. Канализация толуп калды, бүттү, жарылат, барлат дешкен, суу проблема деген. Кудайга шурсун чечип алды, чечип атасы. Тиги
жылуулуктан дагы биз бере албайбыз, күч жетпейт. Аны да мына чечип атат. Жылуулук суу чечилип атат. Канализация менен айткам, жана курушчулар менен компаниялар сүйлөшкөндө айткам. Азырынча 1-2 жылга жете тургандай куралы арзанараак. Бир очистной ошол жерден бир жер менен бөлүп берейин. Ошону куруп туруп разрешение бере берилсе макул болушкан. Анан кийин водоканал менен жетекчилер сүйлөштүм, ушундай кылалы десем, алар айтты, эми жана ФБР менен проект келаткан дейт канча жылдан бери. Азыр буюрса жакын калды, 1-2 жылдын ичинде бүтүп калат. Анда күтүп туруп, анда 2 жылдын ичинде азыр үйдү азыр баштаса 2 жылда 1 жылда бүтүп койбойт, 3 жылда бүтөт. 2 жылда 4 жылда ар ким баргандай турабы? Ошого чейин баарын бергиле дедим, эч кимди токтотпогула дедим. Буга чейин мыйзамсыз курулуш болгондорго бербегиле дедим. Буга чейинкилерге. Но мындан аркыларга азыр курулуш баштагандарга бергиле дедим. Азыр эч ким мына бирөө да келип айта албайт, токтотуп атат деп. Мен уруксат бергиле деп атам. Анткени 2 жыл бизде бар, запас бар. 2 жылдын ичинде азыр Кудай буйрса ФБР менен жана проекттин куруппуз. Болбосо мына азыр силердин асыры дагы эле Россиянын инвесторлор келип кетти. Алар деле ошондой очистной десе полигон боюнча келишти. Силер деле эгерде азыр керек болсо дагы запасной кура беребиз силер менен дедик. Кийинки проект менен боло берсин. Силердики арзаныраак, тезирээк болсо силер менен да кура беребиз дедим. Россиянынбы же Чехиянынбы? Россия, Чехия менен эми баягы Чехия менен аралашкан. Анткени Чехиядан бул Россиялыктар Чехиялыктар менен иштешкен да. Анан Чехия азыр санкция менен анан оборудование келбей ошо маселе болуп анан через Россияга кылып атат да. Ошондой болуптур. Анан мынау экөөбүз башында дагы сүйлөшкөн элек, мен дагы деле ошол ойдо турам. Сиздин оюңуз өзгөрдү билбейм. УГД менен УКСТу кошуу боюнча. Себеби азыр мисалы сиздер кошпой, тескерисинче аны күчөтүп, баягы завод куруп беребиз деп атасыздар. Курулу элек заводдун директорлугун талаш азырга уже башталыптыр деп угуп атам. Анан жок, андай жок. Жетекчиси бар да. Ошол жок, завод коюнча директор койду. Жок, андай жок. Ал УГДын ичинде эле болот да. Асфальт завод дегилер. Эми аны өздөрү эметет эми ал асфальт завод, спецтехника, Кудай буйрса алабыз. Жаздан баштап жолдор зайлап атабыз. Ушул жерде мисалы мен эми сизге, шаарга деле душман эмесмин. Бирок эми ой айткым келет да. Ооба, туура. Мисалы мындан карасаңыз, сиз өзүңүз Бишкекти жакшы билесиз. Бишкекте асфальт сервис деген ишкана бар. Ал муниципалдык ишкана. Кудду ушу сиз азыр бул жерге курам деп аткандай ишкана. Бирок былтыры ошол жерде $1 миллиард акча жеп койгону боюнча кылмыш иши козголгон, аныкталып иликтөөлөр чыккан, анан бир нече адам камалда окшойт. Эми ал чоң кармушка болуп калган өзү. Анан ошондой бир чоң кармушканы, ошондой бир чоң жемкананы азыр сиз ошко курам деп аткандай болуп атасыз да. Себеби ал мамлекеттик ишкана, ал сиздин күнөөңүздөн болбойт. Сиз айтпайсыз да отуруп алып, эми урдагыла деп айтпайсыз. Мен аны түшүнүп атам. Бирок ал табигый түрдө ал ошондой бир чоң баягындай эмен каражаттардын баарын соруп кирип кете бере турган сормо саз болуп калат деп ойлоп атам да. Кудай сактасын, андан Кудай сактасын. Эми баягы бир мисалга алсалды баарын кыла берсек да болбойт. Андай көп жерде деле бар, ар кайсы жакта, ар кайсы тармакта ошондой иштер да бар, чуулган иштер болгон. Мен андан эки мисалды билем да, ошол Бишкек асфальт сервис. Эми $1 миллиард акчаны жеп койду деген, ош шаарынын бюджетин жарымын жеп койду деген сөз да, эми бир мекеме. Наркы Алабукада мен баягы Көкташ деген айыл өкмөткө бардым. Ошондо дагы ушул алар дагы ушундай муниципалдык ишкана түзүшкөн, техникаларды алышкан, техникаларды эски техникаларды алды. Анан андай катаны мисалы сиздер деле кетирип атасыздар. Азыр эвакуаторуңуздар жана андай болуп чыгып атат, ошол маселе. Анан кийин алар канча пайда алып келет, өздөрү дотациядан чыгабы, ошого окшогон бир техникалык, бир экономикалык обоснованиясы иштелип чыктыбы, анализ болдубу деген суроо. Ооба, анализ болду, баары. Мен айткам, мисалы сатып алса, алар айткан. Мага көп сунуштар берилди. Кереги жок. Биз асфальт сатып алып, анан тигиндей кылабыз, мындай кылабыз. Эми баары тендер эдет, баары тендер аркылуу тиги болот, бу болот, бүт. Анан бул жерде эгерде биздин өз ишканабыз болсо, биз өз каалагандай жасай беребиз. Асфальт завод боюнча дагы былтыры, быйыл жазда, күздө да, сентябрда, ноябрда келди, ноябрда болсо, декабрь айларында ушул асфальт завод боюнча мен угуп калып анан мэрге кирдим. Биринчи күнү кирип туруп, бул боюнча отказ бериңиз дедим да. Эмнеге дейт, ушундай деп анан чыгып кеттим эле. Кийин кайра чогулуш кылып туруп, төрага ушундай деп атат деген экен. Ошол убакта УГДын начальниги, жетекчиликтер, жок, биз дейт бир эле бүтүм эле сатып алабыз, калган бардык өзүбүздөн чыгат депчи. Анан эртеси күнү дагы кирдим мэрге, ушул маселе боюнча кайра кирдим да, анан эмне болдуңуз десем, баары кылат окшойбуз деди. Асфальт завод курат окшойбуз баары деди. Анда курсаңыз мындай болот деп туруп анан бардыгын айтып бердим менчи. Мисалы, эмне? Мисалы,
ресурстер. 1 жылдан кийин субсидияга отурат буларыңыздын баары дедим. Бул жерден муниципалдык ишканадагы bir жылына алган айлыктар дедим, эсептеңиз дедим. ГСМ 10 тонна ГСМ кетсе, 30 тонна ГСМ списать етишет. Bir баллон жарылса, 2 баллон жарылды дешет. Ушулардын бардыгын баягы мындай өкмөттүн ичиндеги нерселердин бардыгын, коррупцион схемалардын бардыгына эсептеп бердим да. Эсептеп бергенден кийин анан bir неме ошолордун бардыгын эсептегенде 1 тонна асфальтыңыздын себестоимости азыр частныйлар сатып аткан себестоимостьтен 2 есе кымбаттап кетет. Десем, ойлонуп турду дагы анан мэр жакшы угат эле да мындай ошол убактачы. Мындай сөз угуп жан келген мезгилиндечи, мындай жакшы мындай угат эле да. Анан кийин токточу деди. Бишкектин bir вице-мэри бар эле таанышым деди. Ошого чалып көрөйүнчү деп анан громкоговоритель коюп туруп эле чалды. Чалганда ал айтты: "Байке, эгер баштай элек болсоңуз баштабай эле коюңуз" деди. Алчы. Анан эмнеге дегенде анан мен айткандар нерсенин бардыгын айтып берди. Азыр деди, биздин Бишкек асфальт сервистен чыгып аткан 1 тонна асфальттын баасын айттыбы, 1300, 1400дөн чыгып атат деди биздик себестоимости. А частныйлар мага 850-900дөн берип атат деди. Ошол керекпи сизге деди да. Анан ошол жерден анан кийин мага шарт колун берди дагы, болду, отказ деди. Молодец деп мага ошентип. Мына ушул асфальт сервис боюнча, асфальт завод боюнча ошентип анан отказ берди. Кийин депутаттарга дагы бир жолу чогулуп мындай бир жерде отурганыбызда дагы отказ берди. Жол мен курбайм деди. Бир жерде дагы бирөөсү айтты, ушу төрага ушу 290 миллион, 190 миллиондук нерседен ушундай неметилип калды деп айтты да. Айткан экен. Анан кийин багы мэрдин багы 3 айлык программасы, 3 айдын ичинде программасын улушубуз керек го, 100 күнүн ичиндечи. Программасына киргизип алып турду асфальт заводду. Анан биздин bir депутат сессияда сиз муну курбайм дедиңиз эле го, эмнеге бул программабызга киргизип алдыңыз? Бул убыточный болот, ушундай болот дегенде, жок биз баары курушубуз керек экен деди. Анан акырынан мына программасын угуп бүтүп, анан кийин акыркы сөздү мага бергиле дедим. Анан ушул боюнча анан аябай азыр сен айткан нерсени айттым да менчи. Эң коррумпированный бул жерге кириш үчүн мэрден да чоң адамдарга келишип туруп анан кийин директор болуп кирет. Анан Бишкек асфальт сервистин директорлорунун эмне болуп аткандарын айткандан кийин түштөн кийин анан асфальт завод отказ деп туруп ошол акчаны мына немеге бөлдү. Масалиева көчөсүнө бөлдү. Ошентип мен ушунчалык катып айттым ошондо сессиядачы, билбейм ал стенограммам болсо деле неметсе керек. Аябай катып айттым мен ошондочу. Угукпой стенограмма жазып атат, ошон үчүн айтып атам деп айттым мен. Анан ошол акча мына немеге бөлүндү. Масалиев көчөсүнө ошол акчаны бөлүп туруп, ошол акча ушака асфальт басылды да, ошондон кийинчи. Асфальт заводдон отказ берип. А бирок азыркы мезгилде дагы неметип атышат буларчы. Асфальт завод курабыз дешип, тияк бияктардан неметипчи. Шаардык кеңеш каршы тура алабы, тура албайбы? Шаардык кеңеш бизге мына спецтехника боюнча лизинг алабыз деп атышат. Баары биздин шаардын элдин башына түшкөн түйшүк да булчу. Эртең биз кредиттин жарымын эле, биздин бюджетибиздин жарымын эле кредитке төгүп берип отура беребизби? Быйыл эптеп, быйыл Кыдай развитияга акча биз бөлгөн эмеспиз да. Быйыл 900 миллион акча бөлдүк. Развитиягачы. Развитияга. УКУСка 500 миллион бөлдүк, УГУДга почти 400 миллион бөлдүк. 900 миллион акчаны развитияга бөлдүк. А мурдагы мэрлер эмнеге иш кылган эмес андай мындай дейт. Мурдагы мэрлер общий шаардын бюджети 800 миллион, 900 миллион, 1 миллиард эле болчу. Быйыл 2,5 миллиард болду. Ошон менен деле канча иштерди кылып жүргөн өзүңөр көрүп билесиңерге туурабы мурдагы мэрлер делечи. Арзан болушуна канчалык кепилдик бар? Кепилдик бар экен, арзан болот дейт. Азыр мисалы сиздер мына Масалиев көчөсүн кылдыңыздар. Эми Караколго караганда сиздерде кыйла арзан салынды. Мен аны өзүм сураштырып отуруп билемин. Караколдо ошол бир 500 метрдин тегерегиндеги жерин канча 200 миллионго дейби, ушундайга салдык дешип атат. А бул жерде канча бир 3 километр жерде сиздер 115 миллионго салдыңыздарбы? Ооба. Аныңыздар жакшы. Бирок ошол эле учурда азыр мен жеке ишкерлер менен сүйлөшсөм булар айтып атышат. Муну 130 миллионго эмес, 115 эмес. Биз 100 миллионго бүтүрүп берет элек. Айтып берет да кыйын болчу. Буагында алар мындай. Тендер менен болгондо. Жок, эгерде тендер менен болгондо айтып берет. Тендерге аралашпай алгандар, конечно, мунун баары кармушка. Тендердин баары кармушка.
ошо тендери жок бул жерде тендери жок учурдагы кармушка болчу да. Мисалы сиз тендери жок, тендер эмне кирди эле? Ошо кармушка болгон. Аябай биз бирдей болуп кеткен. Ошону тендер киргизген. Эми андан качып дагы мындай деп баягы идеальный жол жок экен да. Жок, идеалдуу жол жок, бирок идеалдууга жакыныраак жол ошол тендер болуп атпайбы баары? Жок, ошо тендер туура. Анан эми бул жерде жолдо биз мындай да, мен быйыл жол конкурс бар, ачыктык бар. Түшүндүк. Убакыттын баары өтөт экен. Мына быйыл менен өз башын өткөрдүк го. Жол саларда асфальт убагында бере албайт экен. Сапатын каалагандай бере албайт экен. Каалаган ото бузулуп калат экен, эми ал форс-мажор бузулуп калат экен. Каалаганда тигиси бүтүм жок, тигиси мына азыр эле бүтүм жок деп күтүп атабыз мына. Күн жылууда бүтүрүп алалы, эң көчөсөк бүтүм жок күтүп атабыз. Жака кайсалактап жүрөбүз. Көп маселе болуп калат экен. Тиги жок, бул жок деп, подрядчиктин тигиси бар, мунусу бар, анан кандай подрядчик пайда болуп калат, эмне болуп калат. Мына быйыл көрдүк го, гыйкыроо нефтин баары канча кетти. А эгерде өзүңүн заводуң болсо, күнү түнү иштетсең болот. Күнү түнү иштетсең болот. Сапатында баары мына карьер өзүстүк болсо бүт арзандуу болот экен, сапатында жакшы. Бул жерде эми мен кыйын болбойн, баягы окумуш болот деп. Катасыз эчтеке болбойт, иштеп аткандан анча-мынча мүчүлүктөр болот. Но в любом случае баягы схема болбойт, акча жеме уурдамай болбойт. Мен гарантия болом. Мына мен бак иштеп атам, андай проблема маселе болбойт. Бирок сиз эми дайыма эле гарантия болуп, дайыма эле иштей бербейсизби эми? Мен азыр сизден кийин деле жок, мен айтып атам. Мен пока иштеп турам, андайга жол бербейм. Мен ошо жакшы ой менен барып атам да ушундай кылалы деп. Анан мен Кудай билет канча иштейм дегенди. Но маселе кийинкилери кандай болот, эмне алып кетет, ал башка маселе. Бирок анткениңиз менен мисалы азыр ошол эле жанагы УГД өзү салган тротуарлар бар. УГД өзү салды. Салган жерин азыр бузуп атат мисалы. Жанагы мына Алиев көчөдө. Ал деле сапаттуу болбоду да, сапатка ал деле кепилдик болуп бере албайт атпайбы? Ооба, ал алышкан жок да. Ошо да. Подрядка берген да, бүт подрядчиктерге тендер берген да. Бүт тендерге берилген. Мен өзүм тапкан биринчи. Чөп чыккан, өзүм таап алгам. Февралдын аягында, марттын башында. Түнүшүнө баратып карасам чөп чыгып калды. Өзүм айткам. Ошо көргөнчө депутаттар деле айткан, момундай кылып салыштыр бул рахмактар. Момундай кылыш керек, тигиниш керек деп алардан эме түзөлү, комитет түзөлү, текшерели каалагандай кылла деген. Туура болот наоборот. Ток кыла деген. Так, анан мынау эме боюнча спорт комитетин стадионду, алай баягы футбол командаларын буларды дагы бири-бирине кошуп, ошол бардыгын эле спорт комитетке кошуу жөнүндө депутаттардын токтому бар экен, бул дагы аткарылып атыр. Бул спорт комитет баары бир болуш керек деп менин да оюм ошо. Өзүнчө мисалы ал жерде жана спортивный медицина бар экен, өзүнчө экен. Ал өзүнчө экен. Бул бар экен. Стадион бар экен. Мен айткам, баарын бир кылалы деген. Ал мен замын, анын баарын акыры бул мурунку бюджет бар кабыл алып калганда. Эми азыр кийинкиге биз анын баарын оптимизация бар болот да жумуш. Бул жылдын башында кабыл алып калганда ошончо келгенде. Жок, ушул качан болот деген да? Болот, эми эмки жылга баарыбыз кошуп туруп бир эме кылабыз. Анткени бул жерде даже ошо айтпайм, стадион өзүнчө, спорт комитет өзүнчө андай болбойт, спорттун баары бир болуш керек да. Спортивный медицина деген бар экен, бөлүнүп калыптыр өзүнчө. Ал да өзүнчө экен, бөлүнүп алыптыр. Андай болбош керек, баары бир болуш керек. Счетный палатанын атайын корутундусу бар бул боюнча. Ушул ишканалар боюнча да 5-6 ишкананын списогу келген бизгечи. Ошону бириктиргиле, кошулсун деп. Биз бул боюнча токтом чыгарып бердикпи, бербедикпи мен так эсимде жок. Жанагы маптар боюнча сиз башында айттыңыз эле, ошол маптарды мен кыскартайын деп атам деп. Ана эки акимият кылайын деп атам дедиңизби? Кыскасы ушундай бир. Мен буга чейин илгери эмес, пландар бар экен. Ген план боюнча дагы бир 2 район болуш керек, оң жагы ак буран, сол жагы дегендей маселе бар экен. Эми аны биз мындан кийин азыр жетим ап иштеп атпайбы, ошону 2-ге бөлөлү деп ой бар болчу. Ошону көрөлү деп ошонун үстүнө иштеп атышат балдар. Анан кандай эме болот, анан эмки жылкы балким жетишип калсак, ошо 2-ге бөлүп 2 район кылып койсок болот. 2 мисалы МВД ошого өттү, башка структуралар ошого өтүп атат. Бизде ошого өтүп как раз ыңгайлуу болот да. Ал жагы жакшы экен, бирок экинчи жагынан жанагы азыр 7 мап бар. Ошонун ар бир мапка кармап отуруш үчүн канча акча кетип атат? Мен мисалы алардын кылган ишин билбейм, бирок алар айлык алып отурат да. Айлык алып иштеп эметип атат. Эми ал жерде ар бир мапта мисалы башка жан билбейм, бизде ар бири 80 миңден, 60 миңден, 50 миңден ушундай жашоочулар жашайт да. Ал жерде иштеп жумуштарын аткарып атат. Эми кээ бирөө өзүнүн эмесине жараша, кээ бирөө баягы аларды күчтөнтүп биз өзүбүз да барып тигини кыл, муну кыл деп эле айтып атабыз. Баары жумуштарын аткарып атат. Эми иштей албагандар ал маселе болсо ал өздөрү жооп берет. Бул 7 мапты кармаганга канча акча кетип атат ошондо? Бул 7 мап азыр пока керек да бул.
жана бөлмөйүнчө мунун баарын жоюп салып анан мунун баарын ким карайт? Эки акимди баккан жакшыбы же жети мапты баккан жакшыбы? Кимиси эффективдүү, анан кимиси өтө көп чыгым кылат. Ошону анализ жок. Акимчилик эффективдүүрөөк болот деп ойлойбуз да бизче. Эмесичи жанагы чыгашасы жагынан. Ал сиз айткандай убыточный болуп калбайбы? Мисалы үчүн азыр бир мапта канча кызматкер иштейт. Ошону эсептеш керек да. Вот ошону айтып атам, ошондой бир экономикалык анализ жок. Экономикалык анализди буларды мынау мэриянын эконом отделдери бар да отурганчы. Ошолор анализдеп чыгарыш керек эле да бунучу. Биз неме чыгарып бергенден кийин тапшырма бербейсиздерби? Тапшырма берилген да. Сессияда айтылган, сунушталган да. Элдер мисалы кээ бирөө маптарга биз ишенбейбиз. Алар тигинтпейт, минтпейт деп ойлап, түз эле мэрия келет, мага келишет. Мындай дейт. Анан мен айттым, биринчи ошо маптын жетекчисине бардыңарбы десем, кээ бирөө жок, барган жоксу. Биринчи ошого баргыла. Эгерде ал аткарбаса, анан маселе жок, бизге келет. Көнүп калышты түз эле мэрия келипчи. Эми алар менен иштесе болот, маптарында мен айтып атам, иштегиле, смотри, жана мыйзамсыз курулуш болобу, балекетүү, башкасы болобу, баарын карагыла деп атам. Жанагындай мына түтүндөр чыгып атат, турбу, мына азыр капкара түтүн. Ошонун баарын айтып атам. Ошонун баарын карагыла, майда чүдө бул өзүңөрдүн үйүңөрдөй эле де территория. Анан бир эле кара, бир күндө эле кыдырып чыкса болот. Күндө эле кыдырып бергиле дедим. Бүт маселенин баарын терде кум жатат, терде чаң жатат. Ошонун баарын жаза берсе болот маселе. Эң биринчи бул мэрияде эң чоң жумушту, эң негизги жумушту маптар жасайт. Вот ошону айтам. Өз негизи жасаш керек. Мисалы бир жерде бирөө тротуарга чыгып ошол жерди тосуп алып атабы? Дароо мисалы архитектурагабы же мисалы курулушту көзөмөлдөгөн жерлерге кабар берип, ошолордун эскертүүсүн алып келип, муну токтоп тур, муну болбойт, же болбосо уруксатың барбы? Эгерде бул уруксатты ким берди дегенге окшогон маселелерди көтөрүп туруш керек эле да. Жок, аларды көтөрүп мен айттым. Баягыда чогултуп айткам, мына жайында эле айткам. Мына мыйзамсыз курулуштар, мына мен келгенде бир 6-7 мыйзамсыз курулуш башталыптыр. Котлован куруп баштаптыр. Мен кыйын болуп жүрө бергем, мен келгенде андай жок деп. Мурунку мыйзамсыз курулуштар бар деп көрсө, мен келгенде 6-7 жерде баштап койшуптур. Анан маптын жетекчилерин чогултуп, аппаратын совещание өткөрүп айткам. Мындан кийин таарынбалга деп, архитектура бүт баарын чакыргам. Кадастр баарын биздин эмелер айткам. Мындан ары маптын жетекчилери айтып, силердин ар кимдин кайсы маптын территориясында мыйзамсыз курулуш, же мыйзам жана көрүнүштөр болсо таарынбалы башка жактан угуп алсам, соцсеттеме бирөөнү уксам, силер таарынан жумушуңар оруңар каралат, таарынбалы деп азыр буюрса акырындан жумуш жүрүп атат. Ошентип айткам. Анткени силер өзүңөрдүн территорияңарда силер карабасаң, биз карап, мен барып, могу каяктыкы деп чалам. Же башка бирөө мага соцсеттин жазат, мессенджерден жазат, же телефон чалат, ушундай экен дейт. Маптан сурасам билбейт. Анан айткам, мындан ары деген мындай болбойт. Силердин территорияңарда туура эмес мыйзам иштер болуп атат, өзүңөр жооп бересиңер. Силер карап, бизге айтышыңар керек деп. Азыр жумуш буюрса жылып атат. Жылып атат. Бирок азыр мына акимият кылган маптарды жоюп макул, эки акимият кылабыз деп атпайсыздарбы? Бирок андай боло турган болсо, эки акимиятта эки аким болот. Алардын эки аппараты болот, бухгалтериясы болот, кассасы болот. Анан мисалы жашылдандыруу ишканасын буга дагы өзүнчө бир жашылдандыруу ишкана. Жок, андай бир эле болот. Бир тазалык, ого дагы. Жок, шаарда бир эле болот. Бирок азыр карап, ошонусун биз азыр караштырып атат. Анан кайсынысы эгерде анан баягы аң эктен качсаң дөңгөккө дегендей болуш керек. Азыр могу маптар айтып атпайбы, жылыш бар азыр иштеп башташты. Эгер жакшы иштеп кетсе, кала берген жакшы эмеспи? Анан кайра баш оор кылып дегенмен азыр жылыш бар, кичине Кудайга шүгүр бар, жок деп бuyуруш бар маптарда. Жумуш жүрүп атат. Азыр мен сиз менен дээрлик макул болдум, бирок бир гана мынау жанагы Ошко дагы Бишкек асфальт сервисте бир жемкананы куруп коюп кетерби экенсиз. Мен ушунуңузга мен таптакыр макул боло албадым да. Мен себеби мындай. Мен баягы аралашпай жүрүп айтып алсам, балким ар кандай болмок. Бул баягы келип алып угуп алып кылам деп. Мен өзүм мына күнү түнү жүрдүк го, жолдор жасап, тигин жасап, муну жасап. Мен башыбыздан өттү. Өзүбүздөн болбосо, айла жок, мына азыр турабыз, асфальт бере албайт атат, битум жок болуп атат. Тиги жок дейт, тиги бузулуп калды дейт. Жок, ал жагы бар, бирок экинчи жагынан мен мисалы өзүм бухгалтердин баласымын. Менин атам илгери Кызылкаяда ДСУда иштеген. ДСУнун главный бухгалтери болуп жүргөн. Ал деген сөз баягы Кызылкаянын дорожно-строительный управление деп коет эле ДСУ деп. Анан атам айтып берип атат бир жолу. Начальник келди дейт. Ушул жерге бир көпүрө салабыз, ошого акча бөл дейт. Макул деп мен бөлүп бергем дейт. Анан убакыт өттү дейт. Анан мен ал көпүрө унутуп калыптым дейт. Анан бир күн ошол жерден өтүп кетип атсам көпүрө жок дейт. Анан кирип начальникке: баягы жерде көпүрө эмне болду десем, сел алып кеткен дейт. Сел, мен ошол сайдын боюнда жашайм мен. Ал жерге бул сайга 2 жылдан бери эме жанагы
селкел элек али деп анан каяка жок кылдың, каяка жеп койдуң деп анан начальник менен жакалашып, мушташып ушундай болгонбуз деп айтып берет да. То есть илгери ошол баягы мына тендер жок кезинде начальниктер өзү эле мына жерге курулуш кылабыз, тиги жерге деп акчаны бөлүп, анан кылбай жүрө беришкен да, акча желине берген. Ал кезде ошол тендер жок эле. Андан көрө тендер бир аз жакшыраак болду. Аны моюнга алышыбыз керек да. Бирок азыр сиз аны кайра кайтарып ошол СССРге кайтам деп атасыз да. Сиз ошондо биз башка шаарларына заводдор менен Бишкектикке көрүп атам. Эми ал жеп койгон, туура эмес колдонгон ал башка маселе. Бирок жумуш бул тез да болот, объемда көбүрөөк жасалат, сапаты дагы эми ал ошо кадрларга жараша болот. Бул шаарга пайдалуу нерсе. Ал жеп коюп, ичип коюп ал башка эмес. Ким жеп койсо ал өздөрү жооп берет. Ал мурункудай эмес. Мурунку заман жок чын айтса. Сиздер азыр мэрге ушинтип, бул менин билишимче тарыхта биринчи жолу ушундай ишеним көрсөтпөй болду окшойт. Буга чейин Талай Сабиров жок, Талай Сарыбашевга ишеним көрсөтпөгөн учур болгон, бирок ал жанагы революциянын шарданы менен болгон ал. Басым менен болгон. Басым менен болгон. Же болбосо ошо маалдагы бир дейликкен жанагы бир Ооба. Ал убакта мен депутат элем. Ооба. А бирок мунуу азыр кандай болуп кетти дейм да. Бул басым болду, кандай болду? Бул эч кандай басым болгон жок. Бардык жерде ушундай басым болду деп эле ушундай неметип атышат да. Эч кандай басым болгон жок бу жердечи. Ал муну саясатка аралаштырыштын кереги жок. Бул нерсе бизде пышып жетилип, акырында ушул нерсеге келди. Азыр мен мындай угуп отурсам, дээрлик мисалы силер менен мэрдин эмелери мындай сүйлөшүп эле чечип ала турган нерселер экен. Болгону азыр көз караштардагы айырмачылыктар кайсыл жерден чыгып атат? Кытай мамлекет куруп берген бизде Ош шаарында чоң шаардык оорукана бар. Ошого кошумча имарат куруш керек экен. Себеби 5 миллион акш доллары турган жаңы жабдыктар бар экен. Ошол жабдыктарды орнотууга орун жок экен. Мурдагы мына Төлөкөндүн башындагы врачтардын билимин өркүндөтүү боюнча роддом барбы? Жок, ал эмес, анын наркы жагында роддом, городской роддом. Жо, мен аны түшүнүп атам, сиз эмне деп айтайын деген. Мына Данияров ошол жерде да арендада турат. Бул деген сөз жанагы роддомдун ошол төрөт үйүнүн, шаардык төрөт үйүнүн жанындагы кошумча имарат жеке адамдарга ижарага берилген. Анын бирөөсү мурдагы Кадырбаевдин катыныныкы. Аны билбейм ким экенин, ал жерде багы Ош клиника деген бар, арендада турат. Жанында багы немелердин врачтардын билимин өркүндөтүү боюнча Данияров деген ошол болсо керек. Аны эмне үчүн кайтарабыз деп атасыздар? Бизде койка жетишпей атат. Шаар боюнча мына Кытайлар куруп берген гана бир 150 койкалык больницада 500 миң, 600 миң адам ошол жерден карап турабыз азырчы. Жетишпей атат. Кай жерге барсаң, кайсыл больницага барсаң, место жок. Туруп атпайбы? Анан биз былтыр депутат болуп келгенибизде эле баштаганбыз. Бошоткула депчи. Роддомдон бизге бир адамдар келгенде коридорго төрөп атышат депчи. Төрөп коридордо жатып атышат деп. Ошол эле мезгилде ошол жерде баягы мына Данияров дегендердики турат да турабы? Мына былтыр эптеп неметип жүрүш, шаардык бюджеттен мына биздин немеден 5 миллион акчаны бөлдүрүп былтырчы. Ошол биринчи этажын ремонт кылдырдык эле. Быйыл больницаны аракы көчүп кетип калган, ошол жерде терапия кылып иштетип атышат азыр. Азыр эми жанагы эме боюнча анын жогорурагында, ошол төрөт үйүнөн жогоруракта мурдагы эски Кожвен деп диспансер бар. Ооба. Ошонун имаратынын маселеси чечилдиби, чечилбедиби? Ошол имаратынын маселеси Кудай буйрса чечилди. Биз жазда ушул боюнча элден арыз түшүп, шаардык кеңеш сотко берип, соттон толук утуп, мына кече күндөрү немеден чыкты. Арест, 3 арест коюлган экен 14-жылдардан бери. Ошолордо сот өзү чыгарткан, соттон чыгарып, бүттү, УМСке өткөрүп бердик. Эми УМС ага госакты алып туруп, документин бүтүрүп алса, шаардын балансына өтөт. Бул да шаардык кеңештин жеңиши бул дагычы. 480 миллион сомдук ушундай жер тилкеси менен Союздун базасында курулуп барып бүтпөй калган Кожвен диспансер болгон да. Аны азыр эмне максатта колдоно турган болду? Аны эми любой социалдык багытта колдонсо болот. Больница кылсак болот, мектеп кылса болот, бала бакча кылса болот. Даже ошол Кожвен диспансердин өзүн кылса болот ал жерге. То есть азыр мисалы азыр шаардык Кожвен бала бакчада отурат. 1000 балалык бала бакчада ошол жерде ээлеп турат, а жерде мындай толук деле жатпайт да эч кимчи. Ошону деле көчүрсө болот бул жака. И ошол боюнча маселелерди качан коесуздар анда? Ал ошончо маселени мэр чечет да, мэр өзү билет да анычы. Эми сиздер тапшырма бересиздерби дейм да, талап кыласыздарбы? Тапшырма берсек бул кандай кылып неме кылышты билбейм. Маселеси чечилди. Анан эмеси имараты дээрлик чечилди. Аресттен чыгыптыр.
анда аны карап отурбай ошол жерде 1000 орун боло турган болсо, майда чүйдө жанагы 100 орун, 200 орун. Өткөндө мэр барып анан ошол жерге мектеп анан жанында бала бакча курабыз дегенде бир пландар түзүп кеттир деп атам. Уктум менчи. Жок, ошого окшогон нерселер бир талкуу менен кабыл алынса жакшы болот. Талкуу бизге талкууга келбейт да, бизгечи ал нерсечи. Өзү билгенде келип кабыл алып, көчөдөн эле кабыл алып ошентип эле кетип атпайбы? Эмне кылабыз анан кийин? Ошол нерселердин баардыгы пышып жетилип акырушуга келди да. Өзү кээде шаарды өзү мэр курбаш керек да, шаарды чиновник курбаш керек. Шаарды кантип куруш керек экенин урбанисттер айтып, ошолордун талабы менен курулуш керек эле да. Эми бизде ушул мэрлер келсе эле мэрлер акылдуу болуп калат, анан баарыбыз ошону менен макулдуулугун каргасып болобуз. Анан ошол каталардын кесепетин көрүп жүрө беребиз да. Азыр эл өтө жакшы иштерди кылды деп кабыл алган иштериңиздин бирөөсү мына жанагы өтмөк болуп атат жер үстүнөн. Бирок ошол жерде менин бир корккон бир нерсем бар. Ал жердин үстү жабылбай калды тепкичтин. Ошто кыш Бишкектегиден кем эмес болот да. Ал жер биринчиден баягы тепкичтери жабык эмес, демек ал жерге кар түшөт, тоң болот, анан тайгак болот. Анан ошол жерде бирөө жарымдын мойну үзүлүп кетпейби деген коркунуч. Кудай сактасын, эми обязательно тепкичи башка жакта деле тырсык боло берет ар кандай. Но бул жерде биз баягы технический помещение бар. Ар бир лестницанын 4 технический помещение бар. Ошол жерге ар биринин тазалыктан бирөөлөрдөн коюлат. Ошол жерде видео камера турат. Кар жаап эмне болот? Ошол күнү түнү болобу ошону карап турат. Мисалы биз Кытайга бардык. Чатыр жабылбайбы? Жок, Кытайга барып келдим, башка жакка барып келдим. Казакстанда деле болдум, кээ бир жеринде бар, кээ бир жеринде жок. Россияда деле бар, кээ бир жеринде бар, жок. Жанагындай темир жолдун үстүндө мына Россияда көп эле жер жүрөсүң, темир жолдун үстүндө өткөн жерлер бар. Жабылбай эле турат, көп эле жерде. Кытайда деле Россия ушул архитектуранын эң жакшы үлгүсү эмес да? Жок, дегиде эми дүйнөсүндө пример деп атам да, жакшы эмес. Эми кулас ошо Россияда кыш деген кыштай болот, ошол жактын баары талкаланып калат эле дейм да, кырылып калат эле дейм. Анан бул жерде Кудай сактасын, эми биз деле элдин коопсуздугун баарын ойлойбуз. Анан эгерде быйыл кыштан өтөлү, баары жакшы Кудай берсе болсо анан көрөбүз. Анан такыр болбой турса анан көрөбүз. Но проект боюнча башында ойлогонбуз, анан эстетика бар, шаар кооздугу жана неметен кооздугунан караганда коопсуздук биринчи эмеге коюш керек. Эми өкмөт тең туура алып кетебиз деген ой бар. Эми бул жерде айтпайм, кар жаап эмне болот? Ошол жерде технический помещение бар, ал жерде күнү түнү дежуртетишет. Кар жаап башканы баары карап тазалап турат, чтоб элге ыңгай шарт түзүп бергендей болот буюрса. Эми жеке өзүңүз тууралуу баягы Ошто жанагы чайхана дегендер бар, баня дегендер бар. Анан ошол жерлерде саясаттын мындай казаны ошол жерде өз негизи. Реалдуу саясат ошол жерде сүйлөнөт. Анан мен дагы элге аралашып жүрөм. Ошо элден уккан нерселерди азыр сурап кетпесем болбойт. Азыр сиздер мына жерге суу кампа курдуңуздар. Кампаны курганда мен кайсыл фирма? Жалил Атамбаевга тиешелүү фирма курду деп угуп атам да. Жок, ал жерде бир Элхан деген компания курган, укс өткөзгөн. Элхан деген компания. Ал жигитти билем мен. Ал өзү өткөн айткан бул жерден. Ол куруш керек, срогун айткан. 3 ай, 3,5 ай, 4 айда ашып кетсе бир жарым жылга жетпеген куруп бериш керек, жарым жылга жетпеген убакта. Ушундай ким кура алат, опыту бар, кандай деп ошондук эми. Алардан тендер өткөн жакпай аякка да чуркашкан. Тендер илинбей калгандар бар, илинип калгандар бар. Но ал жерде азыр мындай да, азыр тендерге көбүнчө кандай катышат? Тендерге эптеп катышат, утат, анан субподрядка берет экен, тендерди сатышат. Көпчүлүгү ушундай экен. Ал алат, акчасы барлар утат экен да, анан субподрядка берет, акчасы жок байкуштарга жана кара жумушчуларга. Бүт эле ошондой экен. Анан кереги жок да, бул жерге жоопкерчилик алыш керек. Ал жерде тендер утуп алып соттошкондор толтур. Мына ипотечный компания менен 2 үй соттошуп атат. Мына 1 жыл болуптур, жаңы куруп баштады. Мен келгенде мактан көрсөтүшкө, мына куруп баштады. Жаңы келгенде барып көрсөм, азыр эмне токтоп турасың, соттошуп атат дейт. Тигинде мындай деп. Анан мисалы суунун проблемасын чечиш керек, срочно деген. Анан ал жерде кийим турат. Мен биягын көрбөй калдым, тигинде шултоо таап берет. Мен айткам, мага надежный компания керек. Момундай кылла, укска айткам, момундай таап бергиле. Мен ошолор менен иштешели. Гарантия сөзүн алып алалы. Чтоб куруп берсин себебинде. Куруп берди, 3,5 айда куруп берди. 3,5 айда куруп берди. И тем более мына мурункусу салыштыруу 14-жылы курулуптур, 2 жылда курулуптур, 6.000-дикте. 2 жылда баасы азыркыдай эле баа менен. Азыркыдай эле баа менен курулган. 6.000-ди 50 миллион. То есть ал кезде бетон арзан болчу, ал кезде 10 жыл мурун. Ооба, ал кезде арматура арзан болчу. Ушул эле баа менен курулган экен. 2 жылда куруптур. Анан кийин ушундай эле объемдо койгон. Ушундай эле 6.000-диктен биз 4төн курдук, ал 6.000 бирөөнү эле курган. Ушундай эле.
төрткө бөлүнгөндө бир баш 50 миллион почти. Ошол анан 19-жыл курулуптур. Точно эле ушундай эле баа менен 1 жылда куруштур алар. Ушундай эле баа менен 19-жылы. Биз ошол эле баа менен бирок 3,5 айда бүттүк да. Мен баа эгемендүүлүк күнүнө баа шаар как раз биз баа жумуштарды пландарды жылдын башына койгонбуз, эгемендүүлүк күнү деп кийин эле чыгып калды да бул. Биз ага подготовка жокпуз, башына ушу пландарды кое алганбыз, бүтүрөлү деп. Анан эгемендүүлүк күнү август дегенде анан карап ыңгайлуу болсун, ошого бүтүрөлү деп анан шаштырып, анан ошондой кылдык да. Как раз суу дагы жана өтмөк башкан баары ошо туш келип калды жолдор дагы. Кудай буйруп ошонун баары убагында бүтүп калды. То есть ал курулуп 3,5 айда 3,5 айда бүт суу кампы курулуп бүтүп калды. Проблема бүт бар, даже үстүнө чөп өстүрүп койдук. Анан эми бул жакшы да, значит. Эгерде башка бир дагы бирдеме жерге ал мен марте айтып берет, азыр ошо тендерге илинбей калгандар бар, башкасы бар. Айтышкан, каалагандар жазып эмне кылсын. Мына азыр курду, жакшы компания жакшы иштесе ошолор менен иштеш керек дегем. Анан кийин кээ бир айтып атпайбы, бул постоянно эле ушу менен иштейт экен дегендер бар да. Эми алда эле борбойт ба? 10 жылдан бери эле ошол эле бирөө утуп берсе, значит, бирден манден бар дегендей. Андай болбош керек деп. Жакшы иштейби компания, ошолор менен иштеш керек. Эгерде тааныбаганын кереги жок да. Тааныбаган караганда бирөө билесиң, что мун убагында срогунда бүтүрүп берет, качествосын бүтүрүп берет. Ошолор менен иштешкен жакшы да. Чемтетин тааныбаган. Кийин келип соттошуп, анан дагы бирден алып, пока тинтип жүрүшү убакыт бар өтөт. Ошондой маселе. Аныңыз жакшы экен. Мен аныңызга анандым. Бирок ошол эле учурда жанагы ошол уткан компаниядан өзү негизи сизден баягы доляга отурду деген көп сөз чыга элек, сөздүн ачыгын айтайын. Квартирага отуруп атат деген сөз чыга элек. Бирок сиздики майдарактарын чыгып атат да. Ал жерден ошол бир 10 миллиондун тегерегиндеги акча алыптыр деген сөз уктум. Ошол компаниянын курулушу, суу компаниянын, авиздин курулушу боюнча. Андан сизди ал боюнча улуттук коопсуздук кызматы дагы чакыртып сураптыр. Бирок деген окшогон. Калпан бар. Калппы? Ооба, эчтин чакырткан, эчтик болгон жок. Бирок буга жанагы мен ишенбейин деп атсам, ишене турган кече жакында жагы бир эме факт чыгып кетпедиби жанагы классик боюнча? Ооба, классикте ошол сиз бир жагынан айтып атасыз, ишкерлерди мен абдан колдойм деп. Бирок ошол эле учурда баягы вице-мэрлер барып алып, ошол жерде мен видеолорунан бери көрдүм. Барып кадимкидей изучуу кылып, ашыкча эле ыксыз текшерүүлөрдү уюштуруп, ошол эле учурда жанагы эки кызматкерини иштен айдайсың деп, эми андайга эч кимдин укугу жок да, эми жеке менчик адам. Аны мен бул жанагы бүт мероприятие бүткөндөн бери 2-3 күндөн мага айтышты. Тетигинде ушундай бар экен, жанагы суу кошуп алыптыр. Суу урдап, турба кошуп алыптыр, бассейни бар экен дейт, бүт бар экен дейт. Ошондой деп мага айтышты. Ушундай анан биз текшердик дегенде, анан эмне кошуп алып урдап. Анан штраф салдан берсе бир 400 миң тегерегинде деди. Жок, анча тегерек чыгып ушундай салдык деги 2-3 айга, 4 айга деп айтты. Мен аны түшүнүп атам, бирок мен жок, вообще дейм, мага кандай ушуну укканымды айтып атам да. Анан андай болсо дедим, со дня вот болгондон баштап, ошо класс казыр иштеген күндөн баштап штраф салыш керек. Максимально соккула деп айткам. Мен аны ошентип айткам. Жок, жанагынтип айтканда урдап алышты тигүү дегендей. Анан кийин көрсө жанагындай болгон экен, өйдөлдүй сөздөр болгон экен. Анан тиги эми ал жетекчиси менен жана вице ал сүйлөшүп, кийин келишип алыптыр. Эми любой нерсе болот экен, өйдөлдүй болот экен. Эми чечип алыптыр, болор болду дедим. Хорошо дедим, чечип алдык, болор болду деп. Анан алар ошо ишине гыжыңдашып кеткен, бирден болгондон кийин бирөөлөр информация бериптир. Эти жакты урдуп алган, ошо жакты текшерсеңер деп. Мен аны түшүнүп атам, бирок ошол эле учурда ал вице-мэр болуп атпайбы? Эми ошол вице-мэрдин ошол барып, ошого окшогондой бир басым көрсөтүп, бул туура эмес. Ошого кандай? Жок, бул туура эмес. Мен ачык айттым, туура эмес ал. Бирок туура эмес дедиңиз, а бирок андан дальше эмне? Жок, вывод болот. Саспайт болот. Болот. Эми дагы бир суроо. Жанагы ошол маалдагы кеңешчиңиз, жанагы коомдук кеңешчиңиз. Аны ошол жерде жана бир милиция кызматкери айтып атат, ал бизде улут жанагы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү деп эмеде учетто бар деп атат. А бирок кийин ал мен учетто жокмун деп кагазын көтөрүп жүрөт. Жок, справкасын мага алып келип берген. Ооба, алып келип берди, мен көрдүм аны дагы, мага дагы көрсөттү. Анан экинчиден, мына жерде Алтынбек Приматов деген кызматкериңиз 2 сутка менин оюмча, мен билгенден камалып чыкты окшойт. Тиги жарнак боюнча. Ооба. Анан берки Кадыр деген юристиңиз ал дагы отуруп чыкты. Кайсы? УМСтин начальниги Канышай деген ошол жанагы прокуратуранын сунушу менен понижениеге барып, анан кайра келип туруп, азыр жетекчи болуп отурат. Мирлан деген кызматкериңиз, ал дагы ошол Мирлан Исраилов. Ал тиги внешний отдел. Ооба, ал дагы камалып,
кайра чыгып келип азыр эмне камалгандын баардыгын эле кайра чогултуп атасыз, мен түшүнбөй атам да ошол. Мен чогулткан жок, мага чейин иштеген. Мен единственный умысел эле койгом. Калган баары мурун иштеп аткан. Ордунда эле. То есть жалаң камалгандар иштей береби? Жок, мурун иштеп аткан. Мурун иштеп аткан. Эми ал кийин териштен сураштырганда эмнеге жана жарнак боюнча. Бул жарнак боюнча мурун жылына бир 1000 канча төлөшчү. Бир болбогон эле тутсам, даже миллионго жетпеген эле 1000 сом тегерегинде төлөшчү дейт. Бир 5 ала 15 000 сом төлөйт. Азыр жылына канча миллион төлөп атат. Туурабы? Ошол боюнча чыр болгон дейт. Ошону өткөрүү боюнча деп аны айтышты. Анан тиги каада тигилердин болсо эми убагында ар кандай эми иштеп атканда бир маселелер болгондур. Эгерде такыр эле күнөөсү болгонсо кайра жумушка келе албайт болчу да, ошо менен эле кетмекти ары соттолуп. Жок, андай боло турган болсо прокуратура бизде жөн эле апарып адамдарды коркутуп эле камай бергендей болуп калып атпайбы? Жок, эми ошондой болуп, эми аягында значит жумушка келип иштеген болсо, значит маселе жок, чечилген болуп калды да. Ал эми бул канча 5 жыл болгонбу, 4 жыл болгонбу, 3 жыл болгонбу, ушундай болгон иштер экен да. Аны мен чын айтса, мен кийинчерээк ууп калам, тигиндей болгон, мындай болгон деп, ошондой болуп калам. Мэрдин багы программасынын өнүктүр программасы боюнча кабыл алганыбызда ошондо эвакуатор ишканасы ачыш боюнча неме кирген да, программага кирген булчу. Анан буну сатып алгандан кийин өткөрүп бериш керек да. Азыр бул ушул боюнча да бечара бир адамдар камалып чыкты да. Түшүнбөдүм, азыр кандай? Эвакуатор боюнчачы. То есть эвакуаторду мэрия сатып алды. Мэрия УМС сатып алды. Канчага сатып алды? 18 миллионго. 18 миллионго 4 эвакуатор сатып алгандагы ар бири 4,5 миллион сомдон түшөт. Ал кымбатпы же арзанбы? 4,5 миллион сомго сат 4,5 миллион сомдук деген 50 000 доллар да, мындайча айтканда доллар менен эсептеп туруп. 50 000 долларлык сатып алган эвакуатору 2,5 тонна же 1,5 тонналык немени көтөрө албай кыйшап жыгылып калыптыр. Анын үстүнөн дароо ушундай иш козголуп, багыдай болуп кеткенден кийин азыр ушу эвакуатор боюнча аябай катуу иш козголуп, прокуратурада, сотто болуп атат да. Ошонун айынан бир эми күнөөсүзбү деп атат, анан сот аны айтат. Бизге дагы кече сот кайрылып, ушул арыз менен кайрылып, мени күнөөсүз жерден каматып, ушундай күнөөлөп атат мени деп неметкенден, ушу УМСтин немесин баардыгын прокуратураны чакырып, бул боюнча прокуратурага дагы ишти өткөрүп бердик бизче. Шуну карап, иликтеп, юридикалык баа бериңиздер депчи. Эвакуатор боюнча. Ушул эвакуатор боюнча дагы мен мэрге айткам да. Эвакуаторду албай эле ишкананы ачып туруп, анан акча бизге түшөт десеңиздер, эвакуаторду сатып албай эле, эвакуаторду частный немелерден жалдап алса жакшы болот депчи. Себеп дегенде баягы ошол эле шопурдун акча кетпейт, ремонттун акча кетпейт, бензиндин акча кетпейт. Азыр ошолор менен эле бул пайдасынан зыяны ашып түшөт да бул ишкананычы. Ошентип эскертип айткам мен башындачы. Ошого болбой эле бул эвакуатор боюнча деп туруп булар андай адамдары мынанча миллион сомдук пайда табабыз, биз эвакуатордун бюджет акча түшүрөбүз дешкен да. Ал андай эмес да, бул жөн эле сатып алганда эле бул ошол да пайдасын көрөт кээ бир адамдар, түшү мүмкүн. Тендерден элечи. Анан башка пайда түшпөйт деп айткам. Бирок сатып алынды. Сатып алынды. Сиз айткан менен азыр сиздин айтканыңыз башка, бирок бул баягы токтом же сунуш ошол өр кеңештин, шаардык кеңештин атынан берилген кат башка да. Сиздер ошол шаардык кеңештин атынан кат берилбесе керек, бул кат жок, эч кандай нерсе жок. Булар өздөрү эле сатып алышты. То есть сиздер ага ошол сатып алуу боюнча, ошол мекеменин түзүү боюнча макулдук бериле элексиздер? Жок. А булар андай бизден эч кандай неме жок, эвакуатор боюнча, башка боюнчачы. Ошондо азыр бизге эвакуатор ишканасы дагы муниципалдык болуп түзүлөбү ошондо? Муниципалдык ишкана Козрашот, муниципалдык ишкана болуп түзөбүз деп ошондой эвакуатор сатып алышканда буларчы. Анан өзүңүз боюнча да, кайра эле баягы өзүңүз боюнча мен укканыма караганда бир милиция кызматкерин сабап бир жолу, андан сырткары жанагы Алтуха дейби, Алтын Бокошев дейби, ошонун группировкасында жүрүп дагы мен шарттуу, анан дагы 1,5 жыл отуруп калып чыккан деген сөздөрдү угам мен. Ал илгери жаш кезде болгон. Илгери. Мен жанагы ал кезде эми баарыбызлар жүргөнбүз. Биз союз тараган, мен спорт интернатты бүткөм, физкультурда окугам, аны бүткөнбүз. 91-жылы биз институт бүткөндө союз 92 жыл тарады, 91 жыл. Анан кийин биз баягы уже ал кезде хабас башталган, жумуш жок, эчтеке жок. Жана валюта, жана скупка, алтын, валюта, жумуш, Турцияга барып, жана футболка, тиги шмотка алып келип сатып, биз ошонун баарын жүргөнбүз аралашып. Эми аргенде биз спортсмен болсок, ошол кезде бирөө
акча карыз бирөөнө Кыргызстан жарымысы карыз болуп качып жүргөн, жарымысы карызын доолоп кууп жүргөн дегенде ошондой маселелер болгон көп жерде жаш кезде көп нерсе эметип калабыз. Эми бирөөнүн мен тоноп же такыр жанагындай учак көтөрүп андай жок, Кудай сактасын. Азыр андай өнөрлөр калдыбы эми? Жок андай, Кудай сактасын. Макул. Болду, мен негизинен бардык эле суроолорго канааттандырарлык жооп алдым деп ойлойм. Ошол жанагы мисалы Горкеш депутаттар менен жаман жакшы маселем, сен мен деген маселе жок. Бар мен мамилем түз жакшы, алар менен эч эмем жок. Нормально. Анан мага дагы бир эмеңиз келип түштү. Коомдо мисалы сиздин же болбосо мэриянын дарегине кандайдыр бир сын айтылып калса, жанагы өтө орой тил менен СМС жазат экенсиз да эмелерге, ошол вице-мэрлерге же башкаларга, бөлүм башчыларга деле. Жок, мен мындай айтайын, аны айтам. Мен билем аны. Баягы бир маселе болуп калган. Сессияда ошо жетекчилер жооп бере албай калыптыр, ооздорун ачып. Анан Горкеш депутаттар менен сүйлөштүм. Момундай эми жөн менен сындасаңар маселе жок. Анан жөн голословно болбойт деген. Анан өзүңөр билип алып эметкиле десем, өзүңөрдүн жетекчиңер ошол тиешелүү жооп бере албайт, ооздорун ачып отурушту дегенден айткам, эми аны момундай катып айткам. Монту жөн отурбай жооп бербейсиңер. Ошол эле анан эмнеси жаман. Кайра иштегиле деп атам да, чынында оозуңарды ачып отурбай деп. Азыр мен укканыма караганда жанагы интернетте дагы өзүңөр чыгып ошентип жооп бербейсиңерби деп кадимгидей бизди күчтөп. Жок. Ал именно ошо боюнча маселе. Калганын эми жооп берин, калган өзү жооп берет. Мен эми элдин баарын кантип мен тигин жооп бер, мун жооп бер дегенде. Мен айттым, силерге тиешелүү жетекчилер өзүңөргө тиешелүү маселе чыгып атат интернетте. Жооп бергиле, оозуңарды ачпагыла тура да, кылпагыла. Азыр эми шаардык кеңештин депутаттары менен мындан ары кандай иштешейин деп атасыз? Маселе жок. Мен баары эле айтып, буга чейин сен, мен деген маселе жок. Төрага соло берги депутат тууралуу маселем жок болчу. Анан кандай берем, мен өзүм түшүнбөй калдым. Биз бардыгыбыз адам катары, бардыгыбыз молдокелер айтмакчы хам сүт эмген эме катары, инсан катары. Биз бардыгыбызда кемчиликтер бар. Ошол эле кезде артыкчылыктардан дагы кур эмеспиз да. Анан мэрдин ошол сиздер айткан кемчиликтери бар экен. Бирок артыкчылыгы болуп атабы, болбойт атабы? Эл азыр мэр тарапта болуп атат көбүнчө. Мэр иш кылып атат го деп атат да. Мынау сиздер кагазды карап айтып аткан нерсени, бул кагаздардын бирин дагы эл окуган эмес өзү чындыгында көбү. Ошол жагынан алганда карапайым эл, жөнөкөй тургундар шаарда иш болуп атат го деп атышат да. Ошол жагынан алганда мэрдин жакшы жагы, жаман жагы деп айтып берсеңиз болобу? Мындай кемчилиги мынау, артыкчылыгы мынау деп башкалардан. Эки жагы тең эле бар, эки жагы тең эле караш керек. Мэрди мындай таптакыр эле багыдай бир жаманга чыгарып салсак да болбойт. Ар бир адамдын жакшы жагы бар, жаман жагы бар. Чынындачы. Анан миң багандай жумуш кылганда деле, башка кылганда деле биз мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз да. Мыйзамдуу мамлекетте жашагандан бардык нерсе мыйзам чегинде болсун деп гана биз талап кылабыз. Башка эч нерсени талап кылбай атабыз бизчи. Биздин артыбыздан көрүп атасыңар, эмне деген гана нерселерди пиарщиктерине, пиар группаларына неметип атат. Эми ал айтып атышат, бир ашып барса бир 10-15 эле адам ошону жазып атат дагы бүт неменин баарын сатып алып койду деп атат. Ошентип алып койду деп атат да эми. Азыр уже биздин оштуктар бүтүп туруп, мына региондор баштап, региондордон секин чыгарып атышат. Азырчы. Ошондойлор чыгарып атат, мисалы түндүктөн чыгарып атышат. Ошол нерселерди, ошол маселелерди көтөрүп атат. Муну жанагы регионализмге алып кетип атышкан жокпу ушул нерсени? Мына бир эле факт. Токмак шаарынын немелери, депутаттары, биздин депутаттар менен кайым айтышып атат ар нерсе депчи. Ушул жакшы эмес да, туурабы? Алардын кандай биздин ишибизге кийлишкен акысы бар. Ал жерде эми ушундай болуп атат да, башка жактардан да ошондой мындай туура эмес маалыматтарды жөнөтүшүп. Ал бу жерде биз бир эле мыйзамдуу эле немесин неметип берген сурат талап кылдык бизчи. Бардыгы мыйзам чегинде болсун, биз мыйзамдуу мамлекетте жашап атканда мыйзам чегинде болсун депчи. Өзү негизи менин оюмча деле бир кызыктай болуп атат. Бир жагынан алганда депутаттардын өзүндө кемчилик жок эмес, бар. Депутаттар мисалы дайым эле сиздин ишиңизди мындай ачык сындап, ачык айтып, анан коомдогу нерселер болуп аткан болсо, ачык коңгуроо кагып туруш керек эле. Ал сессиянын эле площадкасында эмес, мынау мисалы маалымат каражаттарын ачып, башкада берип туруш керек да. Анан кокустан эле унчукпай отуруп алып, анан бир күн бирөөдөн команда келди, мен билбейм, бирок анан шарт эле ушундай кылганы. Өзүм да түшүнбөй калдым. Мисалы бар, мына 80-90% мына келип сүйлөшүлө, тигиндей бар, мындай бар эмес, маселе жок болчу. Анан жанагы Аржыбаев деп сүйлөдү го баягы. Бекболот Аржыбаев деген.
мисалы кээ бир сөз болуп кетпеди, анан Куугунтуктай депутаттар сын айтып койсо деп. Мен айткам, Бекболот Арзыбаев эң сындаган мэрияны. Илгертен бери ушундай экен, азыр деле эң сындаган, көп сындаган ошо экен. Анан ал сессия болгон сайын келип кетет. Мен ушун мен айтып, жөнү менен сындай бер, мага жакшы. Мен жаман көрмөшлөр аркылуу тазалап алам, порядок кылып алам. Мага кайра жардам бересиңер. Туура жөнү менен болсо, жөн жок туура эмес деген. Бирок ошол Бирок эми сындаган деп Куугунтуктаса мен ошону Куугунтукта бирдеме кылат, жаман көрөт элем, кайра мамилем жакшы. Мисалы жанагы сын айтканда УГД боюнча мен өзүм сунуш кылгым. Мен текшериле. Тетимен чөбөсүп кетти тротуарга. Ошону беспредел экен. сын айткан депутаттарды Куугунтуктай атасызбы? Жок. Бар текшерүү, жок. Бар бирдей. Бүт баарынан бирдей. Баарына. Эгерде мындай да кээ бирөө өздөрү шакмар болсо арты, аны тууралуу элге кыйын болуп атса, алда туура эмес да. Туурабы? Жок, эми мен кээде түшүнөм да, мындай ар бир жетекчиде деле эмоция бар, жетекчиде деле кээде мен жанагындай маселе бар. Жанагындай сессиядан мен айтып албай, тиги алар деген сессияда мындай көрсө, мен айтам да, тиги ошо бир депутат менен сүйлөшүп калдым. Ушундай десем, өздөрү ушинтип калды дейт. Мен айтам, сен мындай карасаң болмок, тияк бияк десем, ушундай болуп калды дейт. Маселе жок эми болду дейм, сен эчтеке эмес. Өзүнүн жетекчилери күнөөлүү жооп бере албай калды дейт. Анан алар айтам да, эмне жанагынтип отурасыңар, мону жооп бербейсиңер, оозуңарды ачпай. Түшүндүрүп койсоңор, маселе көтөрүлбөйт болчу, туурабы? Акыркы суроо жанагы эми боюнча, мына УГД боюнча кайрылы. УГДга азыр мурунку эски жетекчи кетип, жаңы жетекчи келип да. Анан ал кишини каяктан таап алып келдиңиз? Деп 21-дин жетекчиси экен. Минтранс иштеген. Анан биз баягы мурункусун мен кат жазгам, мурунку жетекчисине. Жана автовокзалдын жетекчисине, анан деп 21-дин жетекчисине ушунун ордуна кат жазгам, иштебейт деп. Кышында кар көрөбөйт, суу эме чачпайт, жолду карабайт, эчтеке кылбайт. Биз сөзгө тиет. Шаардын ичинде Минтранстын жолдору бар да. Ушинтип атат, жана автовокзалдын экөөнүн жетекчисине айткам, ушунун кызмат абалын карап бериле, алып башка алмаштырып бериле деп. Мен неме эткем. Анан муну алмаштырган. Муну келип эле тияк бияк иштеп баштады. Анан молодец деп атам. Иште, давай эми жаш жигит экен, бияк кухняга аралашпаган эмес, мафия эч жака эместиги жок. Өзү таза экен. Соем мояк тазалап иштеп бер деп ошондой эле сунуш менен болду. Ал жагы жакшы, бирок ошол эле учурда жана бизде институттар бар да, мисалы баягы кадрлык кызматта резерв дегенге окшогон. Жок, бияк резерв аякта жок. Резервде жок болсо, анан ошол Жок, резерв аяка тиешеси жок. УГДга тазалык, тигилерге тиешеси жок, Зеленковского тиешеси жок. То есть аны аларга резерв тиешеси жок аяка. Резервсиз эле алып келип Резерв жок, ал жак резерв маселе жок. Мен ошону резервди эмне үчүн резервден алынган жок? Жол берилбейт мага. Жок, анда жол берилбейт. Мен кое албайм да. Рахмат анда. Ийгилик. Анан депутаттар менен эми кандай бир өзүңүздө жол айтып атам, алар менен маселем жок. Бар мен бир мамиледен түз элем. Анан могу түшүнбөй калдым, эмне болуп кеткен. Атак алар эч маселем жок. Эми жок, эми мындан кийин эптеп жанагы тил табышып иштешерсиздер. Эми бирок шаар үчүн алардыкы эле менин деле оюбуз бир, шаар үчүн иштейбиз, эл үчүн иштейбиз. Маселе жок. Мен шаар үчүн, эл үчүн жеке өчөшүү, жеке жанагы эмелерге өч алуу деген маселелерге өтүп кетпейсизби? Өчөшүү, баягы сиз деле бирөөнү айтпасызбы, өч алып тегүү деп бир билесиңерби, сейсизби? Андай жок да. Наоборот, ошолор чалып алып мен баягы иштегиле, кетпегиле деп кайра мага дуктан берип атышпайбы өздөрү. Өч алсам ошолордон аларды тескери сүйлөйт эле, распалыптыр деп. Макул. Рахмат анда, ийгилик сизге. Болуптур. Ушул күндөн баштап биздин депутаттардын үстүнөн бүт багы мына мэрияга караштуу структуралардын жетекчилерине бирден чакырып алып команда берип атат. Ишкерлерге барып текшергиле, тапкыла, мынча жылдык немесинен бери текшерип чыккыла депчи. Кечээден бери башталып атат. Комиссиясы барып алып, тиги жакта бир депутатыбыздын котлован казып койгон жери бар экен. Ошого комиссия кече барып алып ушуну текшерип атат, башка кылып атат да. Анан кийин мындай сураса, түз эле телефондон деле көрсөтмөнү берип атышат. Ким жөнөттү десе, мэр жөнөттү депчи. Телефондон деле мындай телефон айтып атат. Ошол туура эми ишкерлерге, бизнеске, биз буларды саясатка аралаштырып, иш кылып аткан адамдарды, иш кылып аткан депутаттарды, бизнестерин текшертип, ушул эми жакшылык алып барбайт да, бул туурабы? Так, азыр биз Ош шаардык кеңешинин төрагасынан, анан Ош шаарынын мэринен биздин өзүбүздөгү бар маалыматтар бар, буга чейинки жыйылып калган суроолор боюнча жоопторду алып отуруп, уже күн кеч кирди. Ошон үчүн азыр мен сиздерге барып ошол объектилердин баардыгын көрсөтүп бергенге жетишпейт окшойм. Азырынча мен сиздерге ушул эки мэрдин, эки жетекчинин, мэр менен шаардык кеңешинин төрагасынын ортосундагы
жоопторду мындай бири-бирине салыштырып көрүңүздөр. Анан чындык кимде тарапта экен, кимиси жакшы иштеп атат экен, кимисинде дооматы жүйөлүү же жүйөсүз экенин өзүңүздөр таразалап аласыздар. Мен эми ушуну кылып берем. Мен эки жакка тең тартпайм. Көрүңүздөр, бар болуңуздар. Адатта биз үйдүн фасадын жаңы жасагандан кийин бат эле сыйрылып, өң өчүп кетет. Эгер үйүңүздүн фасады көркүн түбөлүк сактасын десеңиз, кыргыз фасад сунуштаган кирпич панелдерди колдонуңуз. Кирпич панелдердин ар бири темир зымдар менен ичинен бекемделген. Дубалга эмес, жер пайдын бурчуна, терезенин тегерегине капталчу түрлөрү дагы бар. Буга керектүү өң өчпөс боектору, кыйтык жерлерин жамоочу желиндеринин баарын кыргыз фасадтын өзүнөн алсаңыз болот. Баса кыргыз фасадтын кирпичтерин кыш мезгилинде да кынай бересиз. Андыктан кыргыз фасад фирмасын негиздеген Жан-Жигит мырза менен байланышып, жайды күтпөй, усталар иссиз отурган кыш мезгилинде да ишиңизди илгерилете берсеңиз болот. Менин атыма баргандарга товарды жеткирүү акысыз.